Бердикожо Бийназаров. Жетим кыздын байлыгы. 1-бөлүм. Таң жаңы атып, бүгүнкү күндүн башталышынан белги берген кезде Жапар молдонун азан чакырган үнү угулду. Ажар азан үнүн укканда жылуу төшөктөн туруп, сыртка чыгып келип жүзүн чайып, короодогу уйду сааганы чаканы көтөрүп басты. 16га жаңы чыккан Ажар жумуш жасаганга чыйрак, жүүнү тирүү, барган жерине барктуу болчудай, өзүнө тың жана сүйкүмдүү. Чекесиндеги сепкели эле болбосо көзгө толумдуу, аты эле айтып тургандай ажарлуу кыз. Мектепте дагы жакшы баада окуп, өз деңгээлинде баркы бар. Кушту мүнүшкөр, атты саяпкер тапка келтирсе, баланы ата, кызды эне тарбиялайт эмеспи. Анын сыңары Ажар атасы менен энесинен 5-класста окуп жатканда ажырап, тайенеси Сыйда эненин колунда өстү. Өзгөчө кыз бала үчүн энеден ажыраган кандай жагымсыздык тартуулайт. Атасы Болотбек көз жумган соң 2 айдан кийин эле апасы Салимгүл жөн туруп эле төшөк тартып жатып калып, 2 күндөн кийин ооруканадан үзүлгөн. Өзүнүн 3 жашка улуу байкеси Саматты атасынын туугандары алып кеткен. Ал эми Ажарды тайенеси болбой колуна алып, өзүнүн тарбиясын берип, мынтип мектепти аяктаар убакка жеткизди. Ооба, Сыйда эне такыба адам. Өзгөчө кызынан калган чүрпөсү Ажарды өзүнө жакын өстүрдү. Негизи эле кары кишилер көптү көрүп, көп жашагандыктан баамчыл болушат эмеспи. Эмнегедир барган сайын жаштардын эч иш кылбай, баскан тургандарына, арак ичкен булганган адамдарга зейини кейип, улутунганды адатка айланткан. Өзү дагы эртең менен эрте туруп намаз окуп, тилегени эле тынччылык менен небереси Ажардын өмүрү. Ушул кызым түзүк жерге барса экен, барган жеринен көңүлү ооруп, кейибесе болду. Тийген күйөөсү түшүнүктүү адам болсо деп күндө тилек кылган Сыйда эненин адаты. Кыз бала бой тартканы бышкан мөмөдөй көзгө барандуу көрүнөт эмеспи. Ажар дагы убакыттын өтүшү менен көкүрөгү чыгып, эликтин шыйрагындай түз буттары, ичке бели, узун чачы көркүнө көрк кошуп келет. Негизи эле сулуулук бойго жеткен кыздын биринчи душманы деп айтсак да жарашат. Анткени канчалаган сулуу кыздар мектеп босогосунан бошоноору менен ала качкандардын тооруна кабылып турмушка чыгышты. Канчалаган сулуулар тилек максаттарына жетпей, турмуштун соккусуна кабылышты. Чын-чынына келгенде, эркектер көз менен сүйгөндүктөн сулуулукка көп кызыгышат. Андыктан үйлөнөрдө дагы көбүнчө сулуу кыздарга чабуул коёору эч шексиз. Ажар биз кеп кылгандай сулуу болбосо дагы, өзүнүн чыйрактыгы, мода кубалап кийинбегени, жөнөкөйлүгү менен өзүнүн чөйрөсүнө кадыры бар. Баккан тайенеси Сыйда колуна алгандан бери эч тажабай, көргөн билгенин айтып, Ажарга колунан келген тарбиясын берди. Дайыма кечки тамакка олтурганда өзүнчө кыштын узун түнүндө жомок икаяларды айтып берип, кыздын кандай болуш керек экенине басым жасаган. Табактын төбүн колуң менен сүрүп, ооз тийип, анан жыйна, ырыс кулуу болосуң. Чачыңды кыркпа, чач кырккан ырыс кыркканга барабар. Чачтын дагы ден соолукка пайдалуу жактары көп. Эркек адам эмне үчүн сакал коет? Сакалдын 90дон ашык пайдасы шарият жолунда айтылган. Ал эми аялдын, зайыптын көркү чач. Акыркы жаштар чачым түшүп жатат деген шылтоону бетке кармап, кыркылган байталдын койругундай чычайтып алганга өттү. Чачтын дагы сурагы болот. Чачтын узуну аял затынын көркү. Тиги дүйнөгө барбай калган жан жок. Баарыбыз жер алдына барабыз. Көргө киргенде чачты 2 бөлүп, эмчекти жаап коет. Ошондо суракчылар чачтын узундугун сыйлап, сурактан жеңил куткарат. Чачы кыркылгандар кайсы чачы менен денесин жабат? Тээ илгери төө чечмей деген оюн болчу экен. Ал оюнда аял киши энеден туума жыңалач чечинип, чачы менен денесин жаап, эл алдына чыгып, төөнү чечип кеткен. Чачтын дагы өзүнчө касиети бар деп Сыйда эне Ажарга чачка байланыштуу көп нерселерди айтып бергени бар. Мээримин төгүп, жетимдик эмне экенин билгизбей,
баккан тайенесинин тарбиясында өскөн Ажар жашоодо көп деле кыйналган жок. Сөөгү таза, айткан сөзү терең сыйда эненин берген тарбиясы Ажарды жаман жолго түртпөдү. Ажар сыйда энедей сөз баккан, акылга дыйкан, чыйрак кыз болуп чыга келди. Жакшынын шарапаты жамандын кесепети тиет деп айтылгандай, карыса да бой келбетине таза караган сыйда эне төрдүн көркү. Кайда барбасын сыйлап төргө өткөрүшөт. Мал союлганда батага сөзсүз чакырылат. Сыйда эне бата бергенде элдер кеминде чай кайнам, алакандарын жүздөрүнө жакындатып, сөз тыңшап, күтүп турушат. Сөздүн бүрүн тандап, маанилүү сөздөрдү айтып, качан гана сыйда эне «Оомин» дегенде гана үй ээси баш болуп бата тилешет. Сыйда эне өзү байдын кызы болгон экен. Тийген күйөөсү кечээ жакында эле 70-жылдары согуштан алган жарааты козголуп, узап кеткен. Күйөөсүнүн көзү өткөнчө сен деп каяша айткан жок. Аны сыйлаган үчүн абды аксакалдагы өз деңгээлинде мээримин төгүп сыйлап жүрө өттү. Сыйда эненин чоң энеси Калый апа наабаттуу карыган, таза, салт кармаган жан эле. Сыйда эне чоң энесинин тарбиясын алды. Ошол себептен азыркыга чейин сый үстүндө эми өзүнүн жээн небереси Ажарга аял затына таандык жакшы сапаттарды үйрөткөндөн тажабайт. Өзгөчө нандын күкүмүн кол менен терип, нанды сыйлаганды ээрикпей айтып келет. Сөздү уккан жерге айт демекчи, ата-энесинин мээримине канбай, жетимчиликтин жүгүн эрте тарткан Ажар та-энесинин айткан сөзүн эки кылбай аткарып, өзүн сыйда энедей бакубат карылыкка жетсем деп тилек кылат. Анткени Ажарга бир гана адам тарбия берип, эрезеге жеткирбедиби? Ажар үйдү жыйнап, эки чаканы колуна алып, суу алып келгени ылдыйкы көчөнү көздөй басканда, алдынан сыйда энеси чыгып, «Кызым, ал жака барбай эле койчу. Сууну анан деле алып келесиң. Тиги жолдун имеришинде топ балдар арак ичип олтурушат. Иштерине бирдеме киргенде алар сага тийишип, капа кылып коюшпасын. Тиги Азимканга убал болду. Жалгыз уулу Нуралынын азабын тартып, анын баласы дагы алар менен олтурганын көзүм чалып калды». Ажар Нуралынын арак ичкен балдар менен олтурганын укканда кабагы бүркөлө түштү. Анткени анын апасы Азимканды аяп кетти. Нуралы экөө чогуу өстү. Нуралыны эмне кылып гана бакпады апасы. Ажар та-энесинин артынан келатып, Нуралы жөнүндө ойлоду. Арак эмнени гана кылбайт. Аракка сын тагып да бекер. Сыйда эне алдыга басып баратып, «Ажар, сен азыр Азимканга барып айт, уулун ээрчитип кетсин. Тиги Темиржандын баласына кошулуп калыптыр. Темиржандын баласы арак ичкенде урушмайын тура албайт. Нуралыга анын кесепети тийбесин», деп улутунуп койду. Ажар башын ийкеп, «Азимкан апага айтам, бирок Нураланын тилин алабы? Албаганда энеси да. Эненин тилин албаса, андай баланын кимге кереги бар? Сен жөнө. Келе чакаларыңды мен үйгө киргизип коем», деди. Ажар шашыла басып, Азимкандын үйүнө келди да, астананы аттап, жүн тытып олтурган Азимкан апага ооз учунан салам берди. «Азимкан, жакшы, келгиле кой, келчү эмес элең?» Ажар ыңгайсыз абалда калды. Сөздү эмнеден баштаарын билбей, «Апа, сизге мени тайенем жиберди. Тиги көчөнүн эмерилишинде Ат-Токур байкенин үйүнүн жанында Нуралы балдар менен арак ичип олтурат. Келип алып кетсин деп, Темиржандын аскерден келген баласы дагы бар экен». Азимкан бул айтылган сөздү укканда мык басып алгансып чочуп кетти. «Кантет? Нуралы азыр эле үйдө жүргөндөй болбоду беле? Ал жака качан жетип барды болду экен?» «Алдага түгүн-ай», деп шашып ордунан турду да, таягын таянып, алдыга кадам таштап, «Ажар, сен үйдө карап турчу, мен аны чакырып келейин», деп өтүнүч менен кайрылды. Ажар баш ийкеп, макул дегенге араң жарады. Нуралы Ажардан 2 жашка улуу. Өткөн жылы мектепти аяктаган. Бирок каражат жок, бир чети энесин жалгыз таштагандан жазганып, үйдө апасы менен 1-2 жолу Ажарга тийишип, көз кысмыш болгон. Бирок
Ажар ага көңүл бурбай кетип калган эле. Эне бала урушуп келатканын Ажар дарбазанын ичинен даана укту. Апа, деги эл сыяктуу көчөгө ээн басамбы? Качан болсо аңдып жүрөсүң? Сага канча айтам, Темиржандын баласына кошулба деп. Ал бала адамды бузат. Ишенгеним жалгыз сен болсоң, менин көзүмдү карабай дагы төрөп албайт белең, деп Нуралы одураңдап дарбазадан кирип келатып, Ажарды көрүп уялып кетти да, сөзүнүн аягына чыкпай, Ажардан көзүн албай карап калды. Ажарды көрөм деп күткөн эмес эле. Экөө тиктеше түштү. Бул тиктешүүдөн Нуралы Ажардын көзүнөн «Энеңе да ороңдойсуңбу?» деген сөздү окуду. Ал эми Ажар Нуралынын көзүнөн өзүнө карата ою түз экенин, андан дагы анын көз карашынан сүрдөөнү билди. Аз убакыт тиктешүү Нуралынын ичине кирген аракты каякадыр айдап соолуга түштү. Их сүйүүнүн касиети. Ушул саам Нуралы Ажардан таза, такыба, аял затына таандык бийиктикте, кыз деген 3 тамгадан турган арулукту байкады. Биринчи жолу сүрдөдү. Азимкан бул көрүнүшкө тоскоол болуп, сенин арак ичип жүргөнүңдү мага Ажар айтып келди. Эгер Ажар болбогондо сен бөтөлкөнүн түбүнө түшүп кетмексиң. Болду эми, эч жака чыгарбайм, деп өзүнчө кобуранып Ажарга кайрылды. Рахмат сага, Ажар. Эми үйүңө бара кой. Энең күтүп калды го. Ажар баш ийкеп, эч нерсе эмес, деп ыңгайсыз абалдан кутулуш үчүн: Нуралы, мени бул жака апам жумшаган. Сенин арак ичип олтурганыңды мен көргөн эмесмин. Жылуу ордуңдан козгогонумду кечирип кой, деди. Анткени Азимкандын арак ичип жүргөнүңдү Ажар айтып келди деген сөзү Ажарды ыңгайсыз абалга алып келген эле. Нуралы үнү бош: Ажар, биз менен олтуруп чай ичип кетпейсиңби? Азимкан сөзгө кошулду. Ой, мына, карлык деген ушу. Эч болбосо нан ооз тий, деп шашып калды. Азимкан үйгө кирип кеткенде Ажар: Нуралы, бекер кыласың. Арак ичип ким муратка жетиптир. Өзүң үйдүн жалгыз баласы болсоң, деди. Нуралы уялып, көз карашын өзгөртүп: Туура айтасың, бирок балдардан чыгып калам го. Арак ичип балдарга кошулам десең, катуу жаңылышасың. Бирок ичкен адамдын шултоосу көп, деп сөз менен чымчып өттү. Ушул убакта Азимкан эне нан алып чыкты да: Ажар, нан ооз тий, сага рахмат. Жакшы кыз болуп бой тарттың. Өткөндө сенин кол өнөрүңдү көрүп абдан ыраазы болдум. Апаң Салимгүлдү жазбай тартыпсың. Бейиши болгур Салимгүлнүн колунан бардык иш келчү эле. Ажар нан ооз тийген соң: Макул, анда жакшы тургула, деп өзүн теше тиктеп турган Нуралыны көз кыйыгы менен карап, кылыктана басып дарбазадан чыгып кетти. Жолдо келатып, Нуралынын кылгыра караган көз карашын эстеп, үнүн чыгарып, эркекте ар жок, деп кобуранып алды. Нуралы абдан ыңгайсыз абалда калды. Бирок Ажардын акыркы көз карашынан өзүнө кубат алып, аны менен ээн олтуруп сүйлөшкүсү келди. Оюн апасы Азимкан бозду. Нуралы, илгери сендей балдар эбак үйлөнүп, балалуу чакалуу болуп калчу эле. Менин тилимди алсаң үйлөн. Мен тиги Азаматтын кызын көздөп жүрөм. Ата-энеси дагы салтты билген түшүнүктүү кишилер. Качанкыга чейин артыңдан чуркап, каякта ичип жүрөт деп санаа чегем. Идиш аяктагы кармай албай баратам. Карманганым жалгыз сен болсоң. Нуралы Азаматтын кызы жөнүндө укканда апасынын сөзүн бөлүп салды. Койчу ошол Азаматтын кызын. Созолонуп басып койсо эле жакшы кыз дей бербесеңиз, мен азыр аял албайм. Сиздин пенсияңыз эмнеге жетет? Иштеп акча тапканда гана аял жөнүндө ойлоно баштайм, деди. Каныңа тарттың. Атаңда аял албайм деп кежирлик кылып, кеч үйлөнүп, жалгыз сени төрөгөндө кете берди. Эгер эрте үйлөнсө, 2-3 балалуу болот элек го. Сен акча таап үйлөнгөнчө менин сөгүм сөпөт болот. Эгер Темиржандын баласына кошулсаң, анда адам болбойсуң, деп көзүн акшитип карап, капа болгонун жүзүнөн билгизип, адатынча жооп күтүп туруп калды. Нуралы колун шилтей: Апа, болдучу эме, баягы сөздү баштадыңбы? Ансыз деле тиги кыздын алдында уят болдум. Байкап сүйлөсөңүз боло, деп каяша айтты эле. Апасы
өзүн өзгөртпөстөн тикирейе карап: "Сен арак ичкениң үчүн уят болдуң. Эгер ичпесең ал кыз үйгө келбейт эле." Нуралы ушул жерден сөздөн карматып, Ажарга көңүлү бар экенин билгизип алды. "Апа, сиз туура түшүнсөңүз, ал менин арак ичкенимди аңдып жүргөн жок да, бирок жагдайды түшүндүрүш үчүн келген. Эгер анын апасы болбогондо келмек эмес", деп Ажарды жактап сүйлөй баштаганда Азимкан жай сөзгө өтүп: "Нуралы, болду эми. Ал кыз азыр жаш. Анан дагы жетим кыз. Сен тектүү, ата энеси бар, сага баш көз боло турган жердин кызын алышың керек", деп чорт айтып салды. Апасынын бул айткан сөзү Нуралыга жаккан жок. Көңүлү чөгө түштү. Колун шилтеп, андан ары сөзүн уккусу келбей: "Сизге байдын гана кызы керек", деп үйгө кирип кетти. Азимкан уулунун айткан сөзүнөн жана көз карашынан Ажарды көздөп, аны күтүп жүргөнүн билип, эптеп Азаматтын кызын алып берүүнү алдыга план кылып, көзүн жүлжүйтө ойлонуп калды. Бул оюнун артында келечексиз максат бар экенин билген жок. Ошол күндөн эртеси Нуралы өзүнө жаккан жакшы кийимдерин кийип, эртелеп басып мектептин алдына келди да, Ажарды күтүп, алдын ала айтчу сөздөрүн камдап калды. Учуру келип, коңгуроо кагылганда аз убакыт өтпөй мектептен бирден окуучулар чыга баштады. Ажар сабактан чыгып келатканда Нуралы алдын тосо кара күчкө жылмайып: "Ажар, кандайсың? Окууларың жакшыбы?" Ажар уялыңкы түр менен берилген суроого шашылбай, кадамын жай таштап: "Ойдогудай", деп кыска жооп берди. Нуралы актангансып: "Ажар, мени кечирип кой. Кече сенин алдыңда күнөөлүү болуп калдым. Сен айткандай, арактын түбүнө эч ким жеткен эмес. Бирок сага деген оюм түз. Эгер мүмкүн болсо, кечкурун жолугуп сүйлөшүп туралычы. Эмнегедир акыркы күндөрү сен жөнүндө көп ойлочу болдум." Ажар бул сөздү укканда баштагыдан уялып, жер караган тейде үнүн пас чыгарып: "Нуралы, мен али жашмын. Окуп билим алсам деген илгери үмүтүм бар. Анан дагы эптеп окууну бүтсөм, тайынем экөөбүз шаарга барып жашасакпы дейбиз. Таекем окууга өткөрөм деп убада берген болчу." Бул сөздү укканда Нуралы көңүлү сууз, өзүн салаваттуу тутуп: "Ажар, ишенесиңби? Акыркы күндөрү сен деп гана жашап калдым. Чынында сени көптөн бери жакшы көрүп жүрөм, бирок бул сырды сыртка чыгарбай сактап келдим эле. Көрсө, ар нерсенин өзүнүн айта турган учуру болот экен да. Азыр сага эмне болуп айтып жибердим, өзүм да билбей калдым." Ажар ушуну менен экинчи баладан сөз укту. "Сен жагып жүрөсүң" деген. Биринчи жолу өткөн жылы классташ баласы үмөт айткан. Бирок ал бала сабакты начар окуган, тентек бала эле. Ал эми азыр Нуралыга эмне деп жооп беришти билбей эзилип турду. Бир чети Нуралынын кооз айтылган сөздөрү кулагына жагымдуу угулуп, аны менен сүйлөшкүсү келип, кадамын жай таштап, көзүнүн кыйыгы менен уурдана карап келатты. Качан гана Нуралы сөзүнүн аягына чыкканда Ажар коңгуроодой назик үнү менен салмактуу сөз айтты: "Нуралы, чынын айтсам, менин ишим көп. Сага жолугам деп сөз бере албайм. Тайынем дагы эски киши эмеспи? Кечинде көчөгө чыкканымды көрсө көңүлүнө алып калат го. Анан дагы сенин арак ичип жүргөнүңдү тайынем жактырбайт. Өткөндө көзүнө бекер чалдыгыпсың. Сенден эң негизги өтүнүчүм арак ичпей, апаңы бак, эл оозу элек дегендей, сага билинбегени менен артыңдан көп жаман сөздөр ээрчип алды. Ал жагында ойлон. Бирок мен сага акыл айткандан алысмын. Ошентсе да сөзгө маани бер", деди. Нуралы бул айтылган сөздөрдү укканда үстүнөн муздак суу куюп жибергенсип, оозуна сөзү келбей эле туруп калды. Түз айтылган сөз кандай ачуу. Чынында эле бул жерде Нуралы Ажардын мындай түз айтылган сөздү күткөн эмес. 5 кадамдай үнсүз баскан Нуралы көңүлү сууз: "Ажар, ишенесиңби? Эми мен такыр оозума арак албайм. Сага арнаган назик сезимдин алдында сөз берем. Эгер сен мага туура түшүнүп, тилегиме кошулсаң, анда бул дүйнөдө менден өткөн бактылуу адам жок деп ойлойм. Сенсиз дүйнө мага караңгы." Ажар мыйыгынан күлүп, сөздү өзүнө алды: "Анчалык кетпе.
Эң негизгиси арак ичпей адам болсоң эле болду. Мен ушунчалык арак ичкен кишини жаман көрөм. Буга турмуш өзү деле сабак болуп атпайбы? Кечинде сууга барсам, Темиржандын баласы мас болуп алып, алдымдан тосуп тийишет. Ушунчалык жиним келди. Ал баланы көрмөк турсун, атында уккум келбейт. Алкаш күйөөгө тийип, азап чегип жашаганча бойдок жүргөн жакшы эмеспи? Деп, туура айтамбы? Деген таризде карады эле. Нуралы Темиржандын баласы жөнүндө укканда кызгануу сезими пайда болду. Ал эмнеге тийишти? Деп сөздү бөлүп салды. Ажар көңүлү сус, баягы эле мастардын сөзү да. Мас болуп, кылаарга иши жок жүргөн бекер поз. Сөз ушул жерге келгенде Сыйда эне экөөнүн алдынан чыгып калды да, Ажарды бир башкача көз караш менен карады. Ажар бул көз караштан эле баарын айттырбай түшүнүп, шашкан түр көргөзүп, кадамын тездете алдыга басып кетти. Айткандай, ушул учурда Ажардын көңүлү таза сууга ылай суу кошулгандай кирдей түштү. Эч ойлонгон эмес эле, тайынесин көрүп калам деп. Бул кездешүүдө Нуралы да ыңгайсыз абалда калып, уялганынан жер карады. Ажар үйүнө келип, кийимин алмаштырып кийип, чай ичкени газга суу койгон кезде Сыйда эне сырттан кирип калды. Бирок Ажарга эч нерсе деп айткан жок. Качан гана чайга олтурганда Сыйда эне: "Кызым, мага туура түшүн. Ал бала сенин теңиң эмес. Айткандай, сенин кадырыңа жетпейт. Кыз кишинин кадыры күйөөгө тийгенге чейин. Ар бир эркек бала кызды алганга чейин убаданы кенен берет. Бирок кийин иш үстүндө аткарылбай калат. Дагы айтам кызым, кыз деген 3 тамгадан турган сөзгө татыктуу бол", деп чыныдагы чайын ууртаган болду. Бул айтылган сөздүн артында баягынын баккын кызы деп жаман сөздү кулагым чалбасын деген сөз жаткан эле. Ажар айтылган сөзгө терең маани бергени менен Нуралынын жалооруган көз карашы, жагымдуу айткан сөзү тымызын көңүлүнө тынчтык бербей, акырын жааган жаандын тамчысы терезени черткенсип, жүрөгүн чертип, ойлогон оюнун баары эле Нуралыга барып такалып аткан. Ал турсун ошол күнү кечинде Нуралы Ажардын түшүнө кирип: "Ажар, сен мени таштап кетпечи", деп суранып атыптыр. Ойгонуп кетсе түшү экен. Дароо көргөн түшүн эстеп, Нуралыга карата болгон өзүнүн оюн түздөдү. Сүйүү кары жашка, арак ичкен алкашка, көчөдөгү селсаякка, ак үйдөгү чиновникке баарына бирдей келген, тымызын жүрөктү эзген назик сезим экенин ким тана алат? Те илгертен эле бир гана сүйүү темасына басым жасаган чыгармалар көңүлдүн төрүнөн орун алганын кантип тана алабыз? Сүйүү бул барган сайын көптүргө бөлүнүп, кээ бир жеңил ой жаштар ыйык махабаттын илебине доо кетирип атканын да эстен чыгарбасак. Бирок Ажар эмнегедир бул жолу Нуралынын жакшы сапаттарын ою менен издеп, ал турсун аны менен жолуккусу келип кетти. Ысык журкандан тургусу келбей, терезени карады. Эшик али караңгы эле. Ажардын тамагы катып суусап калыптыр. Таттуу кыялга батып, ал турсун кыялында Нуралыга турмушка чыкканында элестеткенге үлгүрдү. Ажар Нуралы жөнүндө деле ойлобойт эле. Буга дагы сүйүү себеп жана кулакка жагымдуу, жылуу сөздүн күчү дем бергенин танып болбойт. Канчалык тайынесинин такыбалыгы, иретинде айткан сөздөрү бул саам суу кечпей калды. Анткени махабат деген улуу сезимге эркин бийлетип жиберген. Ажар башка темада ойлонгонго аракет кылса дагы, оюнун аягы барып эле Нуралыга такалып, ойлогон оюна алакты боло берди. Буга аз гана убакыт жана Нуралынын "Сен менин тилегиме кошулсаң, менден өткөн бактылуу адам жок деп эсептейм" деген сөзү Ажардын аң сезимин ээлеп алды. Керек болсо эр жүрөк баатыр дагы сүйүүнүн алдында алсыздык кылат эмеспи? Ал эми Ажар сүйүү жөнүндө жагымдуу сөз укканына байланыштуу түшүнө кирбеген ойлорду ойлоп, өзү дагы күйөө жөнүндө терең ойлонгонго жетишти. Уйкусу качкан Ажар таңкы чолпон жылдыз өчүп, таң супасы атканда гана көздөрү ирмелип, көшүлүп уктаганга баш койду. Эртең менен эрте туруп көнгөн Ажар бул жолу тайынеси ойготпосо уктап жата берет беле, ким билет. Кыраакы Сыйда эне
Ажардын жүзүнөн окуду. Анын алгачкы сүйүүгө кабылганын, бирок эч нерсе айта алган жок. Анткени өзү дагы бир кезде Ажардай болуп, алгачкы сүйүүнүн туткунуна кабылып, түн уйкудан калганын кантип унутат. Аны унутууга күчү да жетпейт эле. Ал убакта жаштар ай чыккан кезде ак чөлмөк ойноп, көңүлүнө жаккан адамдары менен тымызын мамиле түзүшүп, ак чөлмөктү издемиш болушуп, бири-бири менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк табышчу. Ал эми күндүз кыз менен жигит ээрчишип баскан өтө уят иш эле. Эгер андай боло турган иш болсо, дароо баягынын кызы атасынын төрүндө эриңсеп калыптыр деген ачуу сөз айыл ичине тарачу. Бул айтылган сөздөн жазганган канчалаган кыздар көңүлү сүйгөн жигитке жолуга албай кыйналып, сүйүүнүн түйшүгүн тартышканы узун кеп болот. Сыйда эне дагы учурунда сүйүүнүн түйшүгүн тартып азап чеккен. Өзүнөн 4 жаш улуу Капаралы деген кишинин Султанбек деген баласы менен 6 ай тымызын сүйлөшүп, ал Турсун ага жүзаарчы белек кылган эмес беле. Бирок ал бала Андижанга мал айдашып кетип, ошол бойдон жок болуп тайынсыз жүрүп, 3 жыл дегенде ал жактан аял алып келген. Байкуш Сыйда эне 3 жыл зарыга күткөн эмгегине сөз жетпейт го чиркин. Качан гана Султанбек Андижандан аял алып келиптир деген сөздү укканда, тырмактын алдына ийне менен сайгандай чоочуп кетип, ошондон кийин жигиттерге ишенбей, сүйүүгө болгон мамилесинен илебей кайткан. Бирок күйөөсү абдыга тийгенде бардык эле жигиттер Султанбектей эмес турбайбы деп ойлоп койгон. Сыйда эне өткөндү эстеп олтуруп, убакыттын өтүшү менен көп өзгөрүүлөр болгонун мойнуна алды. Ал Турсун кечээ эле ата-энесинен ажырап, томолой жетим калып, колуна келген ажар минтип бой четип, тун сүйүүгө кабылып, таң атканча уктабай, сүйүү жөнүндө ойлонуп чыкканы, улуу кичүүнү көзгө илбей ээрчише баскан кыз жигиттердин жоосунсуз жоруктары, күнүмдүк оокат үчүн жанын жеп карганган алдамчылардын жоругу, көңүлгө көлөкө түшүргөн көчө алкаштарынын сасык жыты, деги койчу, айтып олтурса, сөз жетпеген акыркы замандын көйгөйү Сыйда эненин кабагын бүрктү. Ажар жуунуп келип, таңкы наарга олтурганда, Сыйда эне шорулдата чай уртап, «Кызым, түндө уктай албай чыктың окшойт. Үйдү жыйнап коюп, уктабей салып алсаңчы, сабакка барбай эле койсоң болот», деди. Ажар чоочуп, «Тайыне, эмнеге?» деп суроолу карады. «Уккан жоксуңбу? Кечээ кечинде табылдагай мас болуп келатып, колонканын кудугуна түшүп кетип каза болуптур. Мугалимдердин баары ал жакта жүрсө керек», деди. Бул жаңылыкты уккан Ажар капаланган түр көргөзүп, «Айы, жаман болгон турбайбы кап? Ушул аракты ким ойлоп таптı болду экен?» деп капа болду. Бир чети тайынесинин кыраакылыгына таң берип, таң атканча уктабай жатканын билип койгонуна уялып, «Тайыне, уйкум деле келген жок», деп оозу бош айтты эле. Сыйда эне чайдан уртап, оозу бошогондо, «Кызым, кыз кишиге калп айткан жарашпайт», деп көзүн кадап, «Сенин өңүң эле айтып турбайбы уйкуң келип турганын», деп сөзүн чукул бүтүрүп, калган сөздү көз караш менен билгизди. Ажар Нуралыны сүйүп калганын тайынеси билип калганын ички туюму менен сезди. Андан ары сөз деле улаган жок. Бирок экөө ички сезимдер менен сүйлөшкөнсүп унчукушпады. Чай ичилип бүткөн соң, Ажар үйдү жыйнап коюп, ички үйгө кирип жата кетти. Анткени менен дале оюнан Нуралы кеткен жок. Бирок бат эле уйкунун жетегине алдырып жиберди. Нуралы ички сезимин Ажарга билгизгени менен ушунчалык өзүн жеңил сезип, сүйүү темасындагы ырларды кыңылдап ырдап, жашоо кызыктуу, айлана чөйрө көзүнө кооз көрүнүп, ар бир мүнөт сайын Ажар жөнүндө таттуу кыялга батып, арак ичмек турсун Ажар айткандай арак ичкен кишилерди жаман көрө баштады. Үйүнүн ичи сыртын карап, жумуш кылып, короодон чыкпай көңүлү шат жүргөнүнөн эле Азимкан энелик жүрөгү менен сезди уулунун Ажарга жолугуп жакшы жооп алганын. Бирок Нуралы Ажардан али жооп ала элек болчу. Жөн гана өзүнүн сүйүүсүн билгизип, ошол жетишкенине эле сүйүнүп жүргөн. Эх, сүйүү,
Адамды эмне гана кылбайт. Нуралы кештин киришин күттү. Бирок Ажарга эмне шултоо айтып жолугу керек. Маселе мына ушунда болду. Бир жерге олтура албай, көңүлү алда кайда алып ушту. Эгер мен Ажарды алсам, бир эмес эки үйдүн ээси болуп, керек болсо алардын малы дагы мага тиешелүү болот эмеспи? Анда Ажар экөөбүздөй бактылуу эч ким болбойт. Бир үйдү сатып шаардан үй алып койсок, малды көбөйтүп, машина сатып алсак, анда ханга салам бербей жашайбыз деп санаасы менен байып, эптеп Ажарга үйлөнүш керек деген ойго такалды. Азыркы заманда бир эле Нуралы эмес, жамы журт бир гана байлыкты көздөп, бири-бири менен атаандашып жашап келатканын таанып болбой калбадыбы? Нуралы таттуу кыялга батып, короодогу көңдү жыйнап атканда, апасы короого баш багып: "Я Нуралы, суу алып келсең боло. Үйдө суу жок калыптыр. Суу жылытып жуунуп да алсаң боло", деди. Бул сөздү укканда дароо Нуралы Ажарга суу ала турган жерден бир жолугаарын ойлоп, "Кап, эмнеге мага бул ой башта келген жок" деп, дароо кородон чыгып, эки чаканы колуна алып сууга жөнөдү. Ал жактан аны Ажар күтүп тургансып. Таттуу кыялга жетеленип, ал турсун Ажарга айта турган сөзүн камдап, суу алчу жерге келип, эки жакты элеңдей карап, көзү менен Ажарды издеди. Бирок Ажар өзү ойлогондой көзүнө чалдыккан жок. Бир топко суу түтүгүнүн жанында турган Нуралынын ушул саам көңүлү киртей түштү. Ошентсе да, илгери үмүт менен өзүн сабырдуу тутуп, аз убакыт ал жерде Ажардын келишин күтүп туруп калды. Бирок бул аракети текке кетип, убакытка эле уттуруп жиберди. Кабагы бүркөө эки чака сууну чайпалта төгүп, үйгө көтөрүп келгенде апасы: "Я Нуралы, сага эмне болду? Деги дени кардың сообу? Кабагыңа кар жаап, жаанда калган улактай үлүрөйүп калгансың?" деп сурап, сырдуу карап койду. Нуралы кара күчкө жылмая, өзүн өзгөртүп: "Апа, мен жөн эле, эгер суу үйдөн чыкканда мынтип алыстан суу ташыбайт элек", деп ойдо жок сөздү айтып, жүзүн тетири буруп, "Ушундан көрө шаарда жашасак дурус болмок". Азимкан сөздү бузуп салды: "Кой балам, антип айтпа. Эгер суу алып келген сага кыйын болсо, анда мындан кийин сууну өзүм эле алып келип турайын", деди эле Нуралы көңүлсүз, Ажарга жолуга албай калганын билгизбей: "Мен турганда сизге суу ташып эмне? Өзүм эле алып келип турам. Эл укса эмне дейт?" деген болду. Сөз ушул жерге келгенде, коңшу жашаган Шерик деген киши келип, оңдой берди болуп сөз үзүлүп, экөө тең эмне керек деген мааниде аны карап калышты. "Азимкан, эртең силердин кезегиңер, уй кезүү келип калыптыр. Түгөлбай айтып кой", деди эле. Үйгө кирип чай ич, мага эртең менен эле айтышкан, убара болуп келипсиң да", деп Азимкан көзүн тартып алды. Анткенинин себеби Шерик экөөнүн ортосунда эч ким билбеген сыр бар эле. Шерик атайын шылтоого уй кезүүнү айтып келгенин Азимкан кантип билбесин? Эгер Нуралы үйдө болбогондо, экөө минтип көрүшпөйт эле. Билинбегени менен элет жеринде жашыруун жолугушуулар көп эмеспи? Анын сыңары бул экөө Азимкандын күйөөсү өлгөндөн кийин 2 жылдан соң мамиле түзүшкөн. Шерик кара күчкө бул жолу каршылык көрсөтмүш болду. "Жок, шашып атам" деп, бирок үйгө кирди да, Нуралынын көзүнө көп чалдыкпас үчүн шашкан түр көргөзүп, стол четине олтуруп атып, "Суу сундук эле болсо" демиш болду. Азимкан кабагын түйүп: "Жарма сатып аттым эле, талкан түгөнүп калды. Эми айран уютуп баштайм го." "Деги шашпай олтурчу. Жөн эле илгерки колхоздун иши калып аткансып шашасың да. Азыр эмне? Жай чарба. Корко турган илгеркидей чоң деле жок. Азыркы чоң деген сөөрөйлөрүңдүн илгеркидей баркы деле калбады", деп сөздү алыстан баштады. Нуралы жуунганы сыртка чыгып кеткенде, Шерик эки жакты элеңдей карап: "Уулуң шекшип калбасын деп шашып атам. Болбосо сенин жаныңдан чыккым келбейт. Аны коюп, өзүң бир эбиң келтирчи", деди эле Азимкан үшкүрүнүп. "Акча болсо шаарга барып кел деп жиберет элем". Сөзүн кыска бөтөрдү. Сөз өңүтүнөн түшүнгөн Шерик: "Бүрсүгүнү 1000 сом берейин, эптеп эбин келтирчи.
болбосо сенин демиңди сагынып кусо болуп баратам деп эң сөзү күч экенин билгизди. Бул айтылган сөздүн артында эмне деген сөз жатканын Азимкан дароо түшүнүп: анда деги эле жакшы болот эле. Уулум эч жака чыкпай бук болуп баратканын көрүп эле турам. Азыркы жаштардагы бедеге качкан уйдай шаарга эле качып калбадыбы деп Азимкан сөзүн бузуп кейиген болду. Сөз сөзгө уланып, чай ичилип бүткөндө гана Шерик шашылбай ордунан козголду. Нуралы эч нерсени байкаган жок. Азимкан эле болсо байкатып коймок беле. Шерик кеткенден кийин бир топ убакыттан соң Азимкан үнүн жасап: уулум, эртең уй кезүү кайтарып кел. Бүрсүгүнү эгер акча болуп калса шаарга барып тайэжеңдикине учурашып келбейсиңби? Көптөн бери дагы кабарлашпай кеттик. Бул сөздү укканда Нуралынын көздөрү жазгы гүлдөй жайнай түштү. Шаарга бара элегине канча убакыт болду. Уккан кулагына ишене бербей, көзү менен белги бере карады. Эмне дедиңиз деген мааниде. Азимкан улутунуп: балам, сага дагы түшүнөм. Атаң болсо сен деле элдин балдарынан калбай шаарда окуп, ээн өсөт элең. Тагдырыңдан көр. Аны коюп шаардан келгенден кийин мен айткан кызга үйлөн. Ажар жакшы кыз, бирок сен келечегиңди ойлон. Канча балдар кайын журтунун арты менен көтөрүлүп атат. Өзүң эле ойлонуп көрчү. Атадан жалгыз болсоң, экөөбүздүн колубуздан эмне келет? Деп учурун келтирип Азимкан оюн айтып алды. Нуралы ушул саам энесинин сөзүнө кошулуп, дароо Элдияр досун эстеди. Элдияр досуна кайын атасы машинасын берген. Сен айда деп. Ал эми ишен классташына шаардагы кайнатасы үй бергенин айыл эли канча кеп кылышты. Алардай болуп, бардар жердин кызын алсам жаман болбойт деп кыялданган Нуралы ойлонуп туруп калды. Таттуу сөз, таттуу кыял адам баласы үчүн кандай жакшы. Нуралы айласы жок, жакшы айтылган сөздүн кулу болуп, башын ийип, макулдугун берди да аруу махабаттан байлыкты жогору тутуп кетти. Убакыт учкан куштай өтүп, Ажар Арабаев атындагы институттун студенти болгонго да жетишти. Бирок бир кем дүйнө демекчи, биринчи курсту окуп баштаганда ал пештеп, акылын айтып өстүргөн тайенесинен ажырады. Тайенеси өтүп кете электе көзүн караган тайкесинин аялы сонун бүбү тажеңесинин мамилеси таптакыр өзгөрүп, башка аял болуп чыга келди. Адамдардын эки жүздүүлүгүн, ою арам, ичинде кара курту ойногон күн карама экенин Ажар тажеңесинин өзгөрүлгөнүнөн улам билди. Буга чейин сени сүйөм, сен үчүн баарына даярмын деп жүрөгүнө бүлүк салып коюп, сөзүнө турбай Нуралы энесинин сөзүнө кирип, бардар жердин кызына үйлөнүп алып, ал көңүлүн бир калтырса, Ажарка деп эркелеткен Соня тажеңеси сүлүк курттай жегени түшкө кирбеген жорук болуп, көңүлүн чөктүрүп, турмуштун бул дагы бир соккусу болду. Ажар Сонянын оту менен кирип, гүлү менен чыгып, жашоодон көңүлү калып, Сабакада акыркы убакта көңүлү жок. Эпте ушул жылы чыдаса, кийинки жылы жатаканага чыгып, өз алдынча иштейм дегенде эки көзү төрт болду. Жол кереге акча жок болгондуктан Кызыл аскерден жөө сабакка келип кетүү адатка айланган. Кээ күндөрү тайкесинен эч кимге билгизбей акча сурап, бут кийимин оңдотуп алат. Антпесе ошончо алыс жолду жөө басканга бут кийим түтмөк беле. Бир жолу өтүгүн оңдогон өтүкчү бала сөз айтып тийишкенде, азыркы эркектерге ким ишенет? Кыздарды ооз учунан сүйөм деп көкүрөк чабат да, кооз кийинген кыз көрсө, шилекейлери акканча карап калышат. Жок дегенде сүйүүнү сыйлап койсоңор боло, деп өтүкчү баланы сөзгө жыккан. Андан бери тез эле бир ай өттү. Анан дагы Ажардын сүйүүдөн көңүлү көк таштай калган. Анткени тайенеси бир учурда Султанбекти күткөндөй болуп, Нуралыны канча күттү, илгери үмүт менен. Алгачкы туң сүйүүгө кабылган кыздын таттуу кыялын, чын ниетинен берилип сүйгөн сүйүүсүн, анын тилегин көз алдыңызга элестетип көрүңүзчү. Учурунда сыйдай эне дагы туң сүйүүгө кабылып, кудум Ажардай сүйүүнүн азабын тартпады беле. Анан дагы сүйүүдөн көңүлү калып, эркек аттуунун баарын жек көрүп, кыз болуп жаралып калганына өкүнгөн Ажар дагы сүйүүдөн көңүлү калганы аз келгенсип, тайкесинин жүүнү бош
аялына үйдөгү бийликти бийлетип ийгенин көрүп билип туруп, өзүнүн кыз болуп жаралып калганына өкүнүп, 6 айласы кетип, таажеңесинин суук тили менен орой мамилесине ичинен түтөп, ойго чөмүлө, бут шилтегенге алы жетпей, курсагы ачып, айтылуу ош базарынын жанынан өтүп баратып, даамдуу самсынын жытын эскеп, улутунуп алды. Эртең менен үйдөн 1 саат эрте чыгат. Жөө сабакка барып келгенде эле көп кыйынчылыкты туудурбайт. Үйгө келгенде Соня таажеңесинин мамилеси көңүлүн абдан оорутат. Анан дагы анын кыз киши тамакты аз жеш керек деп ченелүү тамак бергени, какшанып көп сүйлөгөнү Ажардын түшүнө да кирип, жүрөгүнүн үшүн алды. Аскерге алгач барган солдат стариктерден кордук көргөндөй эле Ажардын көргөн күнү курусун. Эгер тайенеси сыйда эне түрү болуп, өз көзү менен Ажардын көргөн кордугун көрсө, анда абдан чоң чыр чыкмак. Болуша турган эч кимиси жок болгонун билип туруп, Соня Ажарды күнүндөй жумшап, суук тилин агытканы көнүмүш адатка айланган. Бир күнү тайкеси Асылбектин көзүнчө Соня жеңеси уу тилин агытканда илгери үмүт менен болушат деген ойдо Асылбекти караса, Асылбек энесинен корккон баладай көздөрүн алайта эч үн дебестен туруп берди. Ошондо Ажар тайкесин ушундай бир көз караш менен карады. Бул көз караштын артында эркексиңби же деген сөз жаткан эле. Асылбек жер карап, үн демек турсун, сөз кайтара сүйлөбөстөн, болуп аткан окуяга кош көңүл мамиле жасап, ички үйгө кирип кеткен. Ажар сыртка чыгып, бугун чыгара ыйлап, анан үйгө кирип, өзүнүн тагдырына таарынган. Өңдү көрсө жүз таят деген сымал, эгер тайенеси сыйда болгондо, Ажар мынчалык коор болбойт беле. Бир жагынан кыштын суук элеби жүдөтсө, бир жагынан жол кереге акча жок. Ошончо алыс жолду жөө басып өтүү Ажардын көңүлүнөн түк кетпей калды го. Канчалык сабакты жакшы окуйын деп аракет кылганы менен курсагы ачка, көңүлү ордунда эмес, болгон дитин акча табуу керек деген ой көлөкөдөй ээрчип алса, Ажар кантип окуйт, бирок элден калбай окуп, жакшы окуган студенттердин катарында. Ажар сабакка адатынча эртең менен эрте камынып атып, өзүнүн апасын эстеди, бирок аны көп элестете албай койду. Эгер апасы тирүү болгондо минтип өзүн тил укканга даярдап, жупуну кийинип, көрүнгөндөн корунбайт эле го. Эмнегедир акыркы убакта такыр эле эч нерсеге көңүлү чаппай да калды. Ал сабакка бара электе эле курсагы ачып, жөө басканга шайы ооп, көздөрү караңгылашып кетти да, аялдаманын отургучуна олтуруп, аз да болсо эс алып алууну ойлоду. Ары бери өткөн адамдарга көңүл бурбай, телмире жер тиктеп, бир нерсени ойлоп аткан адамдай 10 мүнөттөн ашык убакыт олтуруп, жаңы гана ордунан турганда, жүзүнөн нуру төгүлгөн мээримдүү аял: "Кызым, сага эмне болду? Эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, мага жардам берип койчу. Бул сумкаларды көтөрүшүп, жеңил эле, бирок мага жүк көтөргөнгө болбойт. Жакында эле операция болгом. Врачтар катуу эскертти эле, жүк көтөрбө деп." Ажар дароо башын ийкеп, жагымдуу жылмайып: "Макул эже, үйүңүз кайсы жерде?" деди. Ажардын элпек, кичипейилдигине ичи жылыган алиги аял: "Рахмат кызым, тиги көчөнүн имерилишиндеги 5 кабат үйдүн катарында" деп өзү алдыга басты. Ажар алиги аялдын жылуу мамилесинен өзүнө күч кубат алып, аны жакын адамдай сезип кетти. Жүк деле анча оор эмес экен. Ажар эмнегедир ушул саам тайенеси өлгөндөн бери биринчи жолу жакшы адамга жолугуп, андан жылуу мамиле күтүп, өзүнүн жолу ачылчудай сезип кетти. Үйгө жеткенге чейин ортодо эч деле сөз сүйлөнгөн жок. Качан үйгө келгенде алиги аял: "Кызым, эми үйгө кир. Таңкы насипти бирге таталы. Мен чай коеюн. Билесиңби, эртең менки насипти таштаба деген кеп бар" деп суроолуу караганда, Ажар башын ийкеп, уялыңкы түр көргөзүп, ооз учунан: "Уккам, бирок сабактан кечигип калам го" деди. Алиги аял жайдарылана: "Азыркынын сабагы да сабакпы? Акча менен окуу жайды бүтүп, эптеп диплом алып, базарга барып, базарчылардын катарын толуктаган эле студент. Кайда барба чоңдун балдары ишке орношот да,
окууну жакшы окуп бүткөн студенттер иши жок жүрүшөт, деп сөз улап, өз иши менен алек болду. Ажар бир жагынан бул үйдөн курсагын тойгузуп алууну ойлоп, ирегеде туруп калды сөз тыңшап. Бир чети тиги аялдын айткан сөзүн да эп көрдү. Туура айтылган сөздү туура деш керек. Анткени Ажар түз айтылган сөздү жеринен жакшы баалайт. Алиги аял шашып: "Кызым, бир өт босогодон. Сени ал жерге тургузуп коюп эле өзүм сүйлөй берген турбаймынбы?" деп кам көрө сүйлөдү. Ажар бут кийимин чечип жогору өткөндө: "Атың ким, кызым?" деп сөз улады. Ажар деп жооп бергенде алиги аял кызыгуусу артты. "Атыңа жараша өзүң да ажарлуу кыз экенсиң. Эгер сенин ордуңа башка бирөө болгондо, эже бош эмесмин деп басып кетет беле, ким билет. Мен автобустан түшкөндө эле сени көрүп, сенден бир сырды байкагам. Ата-энең барбы? Кайсыл жерден болосуң?" деп суроо салды. Ажар кабагын түйүп: "Ата-энем жок, өтүп кеткен" деп өзүнүн айылын айтканда, алиги аял эми чындап боор тартып, көзүн жашылдантып алды. Каап, арты кайрылуу болсун деп андан башка суроо бергенден жазганып: "Ажар, сен ашканага кирип олтуруп турчу, мен кийимимди алмаштырып алайын" деп сыпаа сүйлөп, ички үйгө кирип кетти. Ажардын ички жарасын козгоп суроо берип алганына өкүнгөн түр көргөзүп, алиги аял чай алдыга келгенде өзүн тааныштырды, ысымын айтып: "Менин атым Калича, көк желкемде калым бар экен. Ошону ырымдап атайын кал деген сөз катышкан ат коюшуптур. Кийин желкемдеги калым кичирейип олтуруп, бармак басымдай эле калды" деп Калича өзүнүн ысымы жөнүндө айтып болуп: "Негизи эле илгерки адамдардын табышкерлигине баа берем. Менден кийинки сиңдиме уул келди деп ат койду эле, андан кийин уул төрөлдү. Көрсө илгерки эски адамдардын карманган ырым-жырымдары абдан туура экен. Азыр орусташып, көп нерселер колдонулбай баратат" деп Калича сөздүн аягын өкүнүчтүү бүтүрүп, чай ууртаган болду. Ажар өзүн эркин сезип, сүт куюлган чайын шашпай олтуруп ичти. Анан дагы бышкан этти көргөндө, качандан бери мындай берекелүү тамак жей элегин эстеп, сыпаа тамакка карап: "Эже, жолдошуңуз кайда иштейт?" деп сөз учун баштады эле. Калича кабагы ачык, берилген суроого мурда камданып алгансып, шаар жооп берди: "Өзүнүн чакан ишканасы бар, ошону менен алек болуп жүрөт. Жашоо жаман эмес, өзүң көрүп турбайсыңбы?" деп аялдык көйрөңдүккө салып, көп нерсени айтып, мактангансып алды. Негизи эле өзгөчө аялдар мактангандан өздөрүнө кубат алат эмеспи? Анын сыңары Каличада өзү жөнүндө бир топ сөз айтып, бук болгон адамдай жеңилдеп алгансыды. Ажар бир сааттан ашык убактысын короткону менен курсагы дагы, көңүлү дагы тоюп, Калича менен кош айтышып, үйдөн чыгарда Калича сөзүн таппай, сүрдөгөнсүгөн түр көргөзүп: "Ажар, сени мен түшүнөм. Сыртыңдан билгизбегениң менен ичиң арманга толтура экен. Бирок барчу жериңди көгөртчү, ыйманың жарык кыз экенсиң. Мен да сендей студент болгом. Эгер сен мени туура түшүнсөң, сумган колду суутпай, бул акчаны алып, керегиңе жаратып ал. Мен бул акчаны сага чын ниетимден берип атам" деп сөзүнүн аягын таппай туруп калды эле. Ажар кара күчкө: "Эже, жөн эле коюңуз. Мен акчага деле зарлаган жокмун" деп оозу бош айтты. Анткени калп айткан өзүнө жарашпайт эле. Калича берилүү менен: "Ажар, кызымдай эле кыз экенсиң. Алдын ала сенден сурадым го. Азыркы заманда кантип акчанын зарылдыгы жок болсун. Мен сага бул акчаны чын ниетимден, сени көңүлүмдө жакшы көрүп калган үчүн берип атам. Керек болсо убактыңа карап үйгө келип тур. Макул көрсөң, эртең кечте келчи. Сага айта турган сөзүм бар" деп табышмактуу сөздүн башын кыйтты. Ажар акчаны колуна албаска айласы жок эле, кыйылган түр көргөзүп: "Эже, акчаны жөн эле койсоңуз болмок" демиш болуп, муңайыңкы көз караш менен карап, өзүнүн абалын ушул саам үнсүз билгизип туруп калганда, Калича: "Эртең сабактан саат канчада чыгасың?" деп сөз улады эле. Ажар көңүлдөнүп, ыңгайсыз абалдан кутулганына кубанып: "Эртең 4 бар сабак болот. 2:30-3 менен бошоп калам" деди. Калича чын ниетинен өтүнүп: "Анда сабактан чыгып эле келе бер. Мен сени күтөм" деп
жагымдуу жылмайып койду. Ажар жылуу коштошуп, көңүлү шат үйдөн чыкты да, Калича берген акчаны кармаган колу ысып чыкканын ошондо билип, төбөсү көккө жеткендей сүйүндү. Анткени курсташтары акча чогултуп атышкан. Кышкы сессияга деп көктөн издегени жерден табылгандай эле болуп, кадамын тез-тез таштап алдыга басты да, дароо жакын жердеги дүкөнгө кирип, акчаны майдалатты да, маршруткага олтуруп сапарын улады. Көз алдына Каличанын мээримин төгө караган көз карашы тартылып, ал эртең эмне сөз айтат болду экен деп ойлоп, ага жооп таба албай, окуу жайга кантип келгенин да билбей калды. Биринчи сабакка катышпай калганына өкүнгөн деле жок. Эмнегедир бүгүнкү күн менен бүт кыйналган күндөр артта калгандай сезилип, Ажардын кабагы ачык сабакка кирди. Адамдын көңүлү кандай назик жана кандай жумшак. Бир аз гана убакыт илгери көзү караңгылашып, жашоого көңүлү сус тарткан Ажар эми кандайдыр бир бирөөнөн күтүлбөгөн жакшылык күткөндөй үмүт шооласы жанды. Калича Ажар үйдөн чыгып кеткен соң өзүнүн жасаган ишине ыраазы болду. Чоң энеси Маал бүбү дайыма эскирчү: кызым, көр дүйнөгө кызыкпа. Эң негизгиси жупуну жашаган адамдардын көңүлүн алып, аларды ыраазы кылсаң батасы тиет. Өзгөчө жетимдерге кайрымдуу бол деп көп айтчу. Бул жолу Калича Ажардын ата энем жок, өтүп кетишкен деген сөзүн укканда эле боору ооруп, эмне кылып бул кызды ыраазы кылсам болот деген ой пайда болгон. Анан дагы бир көрүп эле Ажардан өзүнө жаккан сапаттарды байкап, сырын тартып көрүш үчүн үйүнө ээрчитип келген. Ооба, чынында Каличага чоң энесинин касиети оогону чын. Чоң энеси адамды бир көрүп, анын ички оюн билип койгон. Анча-мынча кыргызчылыгы бар. Наристе балдардын жүрөгүн көтөрүп, ырым-жырымды карманган адам эле. 85 жашка чыкканча ооруп, төшөккө жатканын көргөн жок. Анда-санда чөптөн дары жасап, кээ бир ооруларды дагы айыктырып койчу. Айрым аялдар келгенде кабагын чытып, жактырбай калчу. Анткени алардын жаман ой менен келгенин билип койчу эле. Ошол касиеттин баары Каличага ооп, Ажардын акчадан кыйналып, жашаган үйү дагы жайсыз экенин билип койгон. Анан дагы кичүү уулу Ысталбеке Ажарды ыраа көрүп, өзүнө келин кылып алууну да ниет кылган. Чоң энеси Маал бүбү дайыма айтчу: эркектин жакшы болушуна аялдын салымы чоң. Аял үйдүн коту, дүйнөнүн туткасы деп бекер айтылган эмес. Бирок кыз кезинде жакшы, аял болгондо дээринде жок. Тарбия көрбөгөн кыздар тез өзгөрүп, күйөөсүнө тилин агытат. Андай аялдар кийин карыганда өз жазасын алат деп аялдын такыбалык мааниси жөнүндө айтып, кызды кантип сынашты да үйрөткөн. Башы оор, сөз көтөрүмдүү, колу ачык кыз барган жерине өзү менен бирге кут ала барат деп, кийинки көчөдө жашаган Сагынбектин кызын болбой, ордоңку баласы армиядан келгенде эле алып берген. Калича өткөндү эстеп, Ажарды дагы кенен сынап көрүш үчүн атайын конокко чакырганынын жөнү ушул. Эгер Ажар чындап көңүлүнө жакса, анда уулу Ысталбеке алып берет. Анткени Ысталбеке айткан: мага жаккан кызды аласың деп. Уулу дагы ушул сунушка макул болгон. Бирок азыр Ысталбек Москвада ГМУда окуйт, 4-курс. Калича аз убакыт ичинде Ажардын көп жакшы сапаттарын байкады. Бирок дагы жакшылап сынап көрсөм, уулум Ысталбеке ылайыкпы деп, ал күндө бир гана Ажар жөнүндө ойлоп өткөздү. Адам баласы бир нерсени көксөп калса, ага жеткенге чейин оюн бир жерге токтото албай калат эмеспи? Чынында Каличанын оюнун баары эле Ажарга такалып, не бир түркүн кыялга батты. Мунун дагы жөнү тереңде. Улуу баласы Темирбек сүйдүм-күйдүм деп улутту татар кызды алып, аны ээрчитип Россияга кеткен. Бирок жашоосу жаман эмес. Анкен менен 2 баласы экөө тең орусча сүйлөп, дити орус болуп калганы Каличанын көңүлүн оорутуп ойго салат. Ошол себептен кичүү уулу Ысталбектин кулагына куюп келет: мага жаккан кызды ал, аял заты өңү менен алдап кетет, аялдын өңүнө кызыкпа деп. Кыскасы, болгон үмүтү Ысталбекте. Ким эле жакшы келүндүү болгусу келбесин. Бардык эле энелердин жакшы келүндүү,
жакшы күйөө балалуу болсом деген тилектери тээ илгертен бар эмеспи. Каличадагы жыйган дүйнөгө ээ болгон, үйдүн көркүнө чыгарган, келүндүү болсом дегенде ак эткенден так этип келет. Улуу баласы Темирбек үйлөнгөндө келинин көргөнгө чейин эмне деген гана таттуу кыялдарга батпады. Качан келинин көргөндө эле ички дүйнөсүн окуп билип, уулунан тирүүлөй ажыраганын билген. Анткени ал келини чоң болуп иштеген байдын жалгыз кызы экен. Аны укканда келин албай эле уулун күйөөгө бергенин сезип, ичинен сызган. Бай болобу, кедей болобу, арманы жок адам болбойт дегендей, Каличанын дагы ичине каткан арманы мына ушул. Ажар сабактан көңүлү шат чыкты да түз эле базарды көздөй жөнөдү. Колуна тийген акчага бут кийим сатып алыш үчүн. Чынында таманынан суу кирип, бут кийимден сыз өтүп кыйналып кеткен. Калича берген 1000 сомдун теңине ылайыктап, бут кийим карап көрүп, алайын деп базарга жаңы эле келгенде Нуралы менен колуктусу Сымбатты көзү чалды. Экөөнүн үйлөнгөнүнө жарым жылдан ашык убакыт болуп калган. Сымбатты Нуралыга апасы Азимкан эле болбой алып берип койгонун Ажар таа жеңесинен уккан. Ошол убакта Ажар жаңы гана мектепти бүтүп аткан. Нуралы сүйүү менен ойноп, байлыгына карап сүйбөй туруп Сымбатка үйлөнүп алганын Ажар туура эмес эле көргөн учурунда. Бул жолу Ажар Нуралыга көрүнбөйүн деп жакшы эле аракет кылды, бирок болбоду. Аралык анча алыс эмес болчу. Бир чети өзүнүн жупуну кийинген кийиминен уялып, Нуралыны көрмөксөн болуп, тетири бурулуп кетейин деп да аракет кылды. Ал тилеги да болбоду. Сымбат Нуралы менен Ажардын ортосундагы болгон мамилени билбейт эле. Алгач Сымбат салам берди. "Ажар, кандайсың?" деп. Ажар уялып кетти. Анткени өзүнөн 1 жаш улуу кыз алгач учурашканы Ажарды ыңгайсыз абалга алып келген эле. "Жакшы, өзүң кандайсың?" деп суроо берди. Сымбат: "Дурус, 2 күн илгери келген элек. Эртең кетебиз го айылга. Азимкан апа күйлү күчтө жүрөбү?" деп Нуралыны караганда, Нуралы көзүн тартып алып, жалтактай түштү. "Жакшы буйрса" деп кыска жооп берди. "Өзүң кандай? Окууларың жакшыбы?" деди. Ажар муңайымкы көз караш менен карап: "Тайенемдин гана өтүп кеткени болбосо, жашоо өтүп атат. Таянган тоом, жөлөнгөн аскам бир гана тайенем эмес беле?" деп өзүн кармана албай жашып кетти. Бул айтылган сөздүн аягында сүйдүрүп коюп, "Сен бир азапка салсаң, ажаан таа жеңемдин колуна салып берип коюп, тайенем өлүп калып, ал бир азапка салды" деген сөз жатканын Нуралы дароо билди да, үнү каргылдангансып, алдастай түштү. Анан көңүл жубатып: "Ажар, мен сага түшүнөм. Сыйдайына абдан жакшы адам эле" демиш болду. Ажарды сынай карады. Ушул жерден Ажар Нуралыны ушунчалык жаман көрүп кетти. Эмнеге ушуну сүйүп жүрдүм болду экен деп тайенесинин айткан сөзүн эстеди. "Ал бала сенин кадырыңа жетпейт го" деген. Анткени Нуралы Ажардын кийген кийимин, өзгөчө бут кийимине сын тага караганын байкап калып, өзүн ыңгайсыз сезип, бул ыңгайсыздыктан кутулуш үчүн "Мен бара берейинчи, таа жеңем күтүп калды го" деп сөз андан ары улан башын каалады. Учурдан пайдаланып: "Ажар, айылга барганда үйгө келип чай ичип кет" деди Сымбат, чын ыкласы менен суранып. Айылдан эми мени ким тосуп алат эле? Ээн калган үйгө барсам, тайенемди эстеп капа болом го. Болбосо ким эле өсүп өнгөн жерине баргысы келбесин. Бирок баарын убакыт көргөзөт. А силердин үйгө тайенеңдин сиңдилери келип жашап атат?" Ажар муңайыңкы түр менен: "Аны го билем. Бирок тайэжем мени тайенемдей кабыл ала албайт да. Мен болгону тайенем гана бар экенин анын көзү өткөндө гана билдим. Болбосо минтип студент болуп кыйналып турганда бир дагы тайенемдин көзүн караган туугандары абалымды сураганга жарашкан жок. Көрсө азыр адамдардын көбү эки жүздүү, байлыктын гана көзүн караган, адамдык сапаттан көрө дүйнөнү жогору туткан, деңгээлдери пас болуп калган турбайбы?" деп туура айттымбы дегенсип Нуралыны карады. Бул айтылган сөз менен Ажар бутага тиген жаанын жебесиндей өзүнүн көкүрөгүндө сакталган кебин убагында алгансып жеңилдеп алды. Нуралы бул сөзгө сына түштү, бирок сыр бербегенге аракет кылып
үнүн пас чыгарып, туура дегенге араң жарады. Ушул саам гана сөздүн күчүнө баа берди да, Нуралы ичинен өкүнүп калды. Анткени аз убакыт ичинде эле Сымбат менен апасы кайым айтышканга үлгүрүп, аз экөөнүн ортосунда жаңжал дагы болуп аткан. Ошондо билген, Сымбат өзү ойлогондой аял болуп бербесин. Бирок апасы айткандай кайын атасы Азамат жакшы каралашып турат. Ажар коштошуп кеткенде Нуралы ушуларды ойлоду. Сөз билги Ажар болгон кегин өз учурунда, болгондо да аялынын көзүнчө алганын бир гана өзү эмес, Сымбат дагы сезди. Ажар негизи эле кийим алгандан жолдуу. Тайенеси бир сыйра кийим алып берсем болот эле деп даярданып жүрүп, ага үлгүрбөй калбадыбы. Болбосо Ажар мынчалык кийимден кыйналбайт болчу. Жакшы адамга жолукса, адамдын көңүлү өсөт. Жаман адамга жолукса, адамдын көңүлү чөгөт эмеспи? Ажар Нуралы менен аялына жолукканга көңүлү чөгө түштү. Буга Нуралынын сын көз менен сынтага караган көз карашы түрткү болду. Аны эстегиси келбей шашыла басып, бут кийимдерди саткан бөлмөгө келгенде эле Ажардын көзү ак түстөгү бут кийимге кадалды. Эмнегедир ал бут кийим көзүнө өзгөчө болуп көрүнүп, өзүнө тартып турду. Ажар ал бут кийимди кармалап көрүп, текшере баштаганда эле сатуучу аял «Чоң кыз, бул абдан жакшы, бышык» деп мактап кирди. Анын айткан сөздөрүнө деле көңүл бурган жок. Бутун чечип чактап, кийип көрдү. Жөн эле өзүнүн буту үчүн тигилгендей жарашып турду. Бул учурда сатуучу аял бирдемелерди сүйлөп атты. Ажар сөз кезеги келгенде «Эже, баасы канча?» деп сурады эле. Алиги аял «Арзан 600 сом болот, өз баасы. Мындан ылдый наркты түшүрө албайм» деп эпилдеп жиберди эле. Ажардын кабагы бүркөлө түштү да «Эже, менде андай акча жок, өзүм студент болсом». «Кап, бул бут кийим мага абдан жакты» деп кызыгуусу арта кармалап туруп калганда, сооданын көзүн билген сатуучу аял «Кызым, мен деле студент болгом, сага түшүнөм. Канча акчаң бар? Ошол сумманын тегерегинде сүйлөшөлү» деп сөзгө келгенин билгизди. Ажар жарк эткизе күлүп «450 сомум бар. Эгер макул болсоңуз бериңизчи. Бут кийимден аябай кыйналып кеттим» деп өзүнүн бутун карады. Сатуучу аял Ажардын бут кийимине көз жүгүртө карап, боору ооруп кетти да «Ата энең барбы?» деп Ажар күтпөгөн суроону берди. Ажар кабагын түйүп, күнөөлүү кишидей «Ата энем болсо элден кем калбай кийинет элем го. Экөө тең өтүп кеткен, тайенемдин колунда өскөм» деп өзү жөнүндө учкай айтып берип, бут кийимдин тигилишине көз жүгүрттү. Сатуучу аял кантсе да аял эмеспи? Аялдык аябоо сезими ойгонуп кетти белем. «Кап, жаман болгон экен. Мейли, эми көңүлүңө жагып калса ал» деп Ажарды карады. Ажар сүйүнгөнүн жүзүнөн билдирип «Рахмат эже, элдин баары сиздей түшүнүктүү болсо жакшы болот эле» деп акчаны сунуп берди да бут кийимди алып, ыраазы боло кодуңдап жолуна түштү. Көңүлүнө жаккан кийим же буюм алса, адам баласы кандай сүйүнөт. Ажар жөн эле тайенеси тирилип келгенде сүйүнүп, пакеттеги бут кийимди бирөө жулуп кетчүдөй бекем кармаган дейде жолдун чети менен таттуу кыялга батып шашыла жөнөдү. Бирок алдыда эмне күтүп жатканын курган кыз билген жок. Дарбазадан ичкери киргенде эле Соня «Ай кыз, эмнеге чигип, кайда жүрөсүң?» деди кейпин бузуп. Ажар жаман ою жок. «Жеңе, базарга кайрылып калдым, бут кийим алганы». Соня сөзүн аягына чыгарбай «Акчаны кайдан алдың?» деп опурулду. Ажар ушул жашка чыкканы калп айтып көргөн эмес. Болгон ишти болгондой айтып берди. Соня Ажардын сөзүн уккан соң өңүн бузуп «Ал аял эмне деген аял экен? Тааныбаган кыз деле үйүнө алып барып акча берген. Балким сени алдап Түркия, Аравияга сойкулукка сатып жүрбөсүн? Азыр андай алдамчылар чаштан көп» деп Ажардын оюна келбеген сөздөрдү айтты. Ажар чоочуган түр көргөзүп, көзүн алайтып «Жеңе, коюңузчу. Ал эженин колунан жамандык келчүдөй аял эмес. Мен ага кепил боло алам» деди. Соня өңүн бузган калыбын жазбай «Афристер ошондой болот.
Азыр канчалаган кыздар ишенчээктигинин айынан дайынсыз жоголуп кетип атышат. Ач кулактан тынч кулак андай аялдардан алыс болуп жүргүн. Болбосо сенин азабыңды Таекең экөөбүз тартабыз. Башка сенин жакын кишиң барбы? Деди. Ажар Сонянын сөз жебесин жакшы билгени үчүн макул жеңе. Экинчи эч ким менен сүйлөшпөйм, деп сөздүн кыскарышын каалап, кийим которгону ичкери кирип кетти. Соня дагы көп нерсени айтайын деген, бирок Ажардын жасаган мамилеси ага мүмкүнчүлүк бербеди. Хандын койнунда калтырап жатканча кулдун койнунда кутуруп жат дегендей, Ажар жатаканага чыксам дегенде эки көзү төрт. Көңүлү аз болсо да өсө түшкөн Ажар бул күнү канчалык кеч жатса дагы түн ортосуна чейин уйкусу келбей, Каличага Соня айткан сөздү ыраа көрбөй, эртеси ага сөзсүз жолугууну гана ойлоп, көпкө чейин ойго жатты. Бир чети эртерээк эле таң атса экен деди. Себеби жаңы бут кийимди кийип барсам деп жаш баладай сүйүнгөнүндө чек жок эле. Анан эмне кылат? Аз убакыт ичинде Сонянын кордугу, жолунун алыстыгы, бут кийимдин тешиги көкөйүнө тийип бүтпөдүбү? Анан дагы чоюктогон шаардык кыздардын теңине албай, сын көз менен караганы Ажар үчүн сөз жетпеген сокку болду. Бул түнү уйкусу качып, ар нерсени ойлоп атып, Ажардын башы дагы ооруп чыкты. Бир убакта туруп алып, эки алаканын жүзүнө жакындатып, тилек дагы тиледи. Негизи эле айтылат эмеспи, түн ортосунда тилеген тилек кабыл болот деп. Анын сыңары Ажар дагы өзүнүн гана келечеги, анан тайенесине баккан эмгегин баалап, эмне болсо дагы күнбөз тургузууну тилек кылды. Бул да болсо Алланын буйругу эмеспи? Ажар мектепте окуп жүргөндө айттап келген молдолордон уккан. Түн ортосунда тилек кылса кабыл болот дегенди. Ошол укканын жүрөгүнө жакын кабыл алып алган Ажар үмүт менен ушул ишке барды. Нуралы Ажарга жолуккан соң чын ниетинен апасына ыраазы болду. Ырас эле Ажарды албаптырмын. Аны алсам мага ким жардам берип, ким көтөрмөлөмөк? Катын албай кайын ал деген сөз туура эле айтылыптыр, деп ойлоп, Сымбатка кайрылды. Я Сымбат, Ажар абдан эле жүдөп алыптыр, Сымбат боору уруп, анан эмне кылат? Та жеңеси дагы сөз жиберген аялды уккан элем. Жашаган жери жай болбой атса керек. Бирок көрөсүң, кийин Ажар абдан бактылуу кыз болот. Менин баамымда мектепти жакшы окуган кыздар деле жашоосунан өксү болгонун укканым жок. Адам баласы канчалык жаш кезинде кыйналып, алдыга умтулса, иши алдыга жылат. Азыр Ажар убактылуу гана кыйналып жүрөт. Кийин көрөсүң, атагы чыккан кыз болбосо мага кел, деп Сымбат көз ачыктай айткан сөзүн Нуралы жактыра бербеген түр көрсөтүп, аны сен кайдан билесиң? Азыр анын жан тарта турган эч кимиси жок. Күйөөгө тийип эле бага ачылбаса, Ажардай кызды чоңдун балдары карап да койбойт. Өзүң деле билесиң азыр кийген кийимине жана кирпикке карап мамиле жасап калганын. Жеке эле кыздар эмес, балдар дагы байлык көздөп үйлөнүшөт. Анан томолой жетем кызды өзү теңдүү кедейдин баласы албаса, ким алат? Тең-теңи менен, тезек кабуу менен дейт. Акаев деле Назарбаевдин кызын баласына алып бербедиби? Чоңдун кызын чоң алат, байдын кызын бай алат. Кедейдин кызын кедей алып келген, ала берет. Деп Нуралы туура айттымбы дегенсип, Сымбатты карады эле, Сымбат жактыра бербеген көз карашта карап, бак карап, кыдырды арып койсо, азыр кедейлериң деле байып атпайбы? Тиги саткынбай учурунда кандай адам эле? Азыр ханга салам бербейт. Кызы чоңдун баласына тийип, кийбегенди кийгизип, ичпегенди ичирип, малды, сарайды алып берип койбодубу? Мындай мисалдарды келтирсек толтура. Бейшенбайдын балдарын карачы, ай сайын машина алмаштырып минип, жөн эле чалчактап жүрүшөт. Аларда учурунда ким теңине алчу эле. Конокода эч ким чакырчу эмес, эч нерсе алып келбейт деп. Нуралы бул сөздү укканда чын эле дегенсип, сөзгө көңүл буруп калды. Сымбат сөз угудуулугун келтирип, Нуралы, сен байкап сүйлөп жүр, болбосо уят болуп каласың. Билесиңби, мектептен Ажар дайыма мактоо баракчасын алып окуп, классты алдыга сүйрөп, олимпиадага катышчу. Мен билгенден Ажарга тайенесинин байкоосуз, күтүүсүз жерден тиги дүйнөгө кетип калганы катуу сокку болду. Тайенеси Ургаачынын султаны эле, Раматылык. Сөздү эби менен сүйлөп,
элге кадыры чоң, сыйдын ээси ырыскулуу кемпир болчу, эч качан жаман сөз айтчу эмес. Андан таалим алган Ажар жаман кыз болмок беле. Сөз ушул жерге келгенде Нуралы сөздү бөлүп: "Сымбат, маршрутка күтүп отурбай такси эле кармайлыбы?" деп сөздү бөлүп салды. Сымбат сөзү бөлүнгөнүнө кабатыр боло түштү да: "Шашканда эмне? Үйгө барганда жасай турган иш болбогон соң, маршрутту эле күтөлү. Ар нерсени сарамжылдаш керек го. Же иштеп акча таппаган соң." Бул айтылган сөзгө Нуралы каршы сөз айта албай, мукой түштү да жер караган болду. Ажар таң эрте туруп адатынча мешке от тутантты. Бир маал от жагылат. Анан паровой ысыганда светти кошуп коюшат. Мешке от жагып, Соня тура электе чай кайнатып ичти да жаңы алган бут кийимин кийип жолго чыкты. Такылдаган таканын үнү асфальт жолдо өзгөчө жагымдуу угулуп баратты. Таттуу кыялга жетеленген Ажар Фучик көчөсүнө жеткенде алдын тороп термеле басып бир мас бала чыкты. "Чоң кыз, кызыл аскер каякта? Адашып калдым", деп. Ажар таң эрте мас болуп жүргөн баланы көрүп кыжыры келе түштү. Бирок сыр бербей: "Бул жакта 2 остановка бассаңыз табасыз", деп жолду көрсөтүп коюп өз жолун улады. Бир чети кыргыз жигиттеринин арака берилип баратканына ичи ачышса, буга көңүл бурбаган өкмөт башчыларына нааразы болуп, деги качан кыргыз калкы өсүп өнүгөт болду экен деп ойлоп койду. Чынында эле Ажардын көкүрөгүн өйгөн маселе элдин бузулганы, тартиптин жоктугу, көпчүлүк базар деп тыйын эсептеп дүйнө кубалап калганы көптү ишөлтөт. Ойлогон оюнун баары эле өлкөбүздүн келечегине такалып, өзү деле бекер эле убакыт өткөрүп окуп атканын сезет. Ажар окуу жайга келгенде гана башын жерден көтөрүп, институтту карап, качан адамдар ушул жерден билим алат болду экен деп туруп калганда, курсташы Жолболду: Ажар, сага эмне болду? Ойлонуп эле калыпсың", деп суроо берди. Ажар түш көрүп атып чоочу бойгонгон адамдай: "Сен кайдан келип калдың?" деп жылмая карады эле. Жолболду: "Артыңдан кыйкырсам укпайсың, жөн эле Кыргызстандын тагдырын ойлоп келаткансың", деп тамашага чалып сүйлөдү. Ажар күлүп: "Ооба, мен ойлобосом ким ойлойт? Чоңдор өз чөнтөгүнүн камында жүрсө, сага окшогон жигиттер арак ичип мас болуп, кекиртектин айында анан айла жок, кыздар ойлойт да элдин келечегин. Азыр деген эркектен аялдар эрк талашып калган заман. Карылардан жаштар сөз талашып, карылар жаштардан жол талашып, чөнтөгү калыңдар атак даң талашып, эл ээрчиткен эр жүрөк ким бар? Азыркы чоңдор бузулган кыздардай бат эле сатылып кетип атса", деп Ажар сөзүнө чекит койгондо, Жолболду жооп таба албай: "Ажар, сен абдан туура сөздү айттың. Чын эле азыр биз кимге ишенебиз? Керек болсо мен өзүмө да ишенбей кетем. Дегеним кээде берген убадамды аткара албай да калып атам". Ажар күлүп: "Жолболду, туура. Адам деген өз күнөөсүн мойнуна ала жүргөн кандай жакшы. Жүр эми, сабакка кирели. Элдин тагдырын талкууга алыш экөөбүз үчүн али эртелик кылат", деп алдыга басты эле. Жолболду сөздү улантыш үчүн: "Ажар, шашпа, али убакыт бар. Чоң атам айтчу эле, сабак болобу, жумуш болобу, эч качан кечикпей эрте жүр деп. Мен дайыма эрте келем. Дагы 10-15 мүнөт убактыбыз бар. Аны коюп айтчы, сенин жигитиң барбы?" Ажар болоор болбос жылмайып жооп бергенге шашылбай: "Эмнеге? Жигитим жок болсо жигит болоюн дедиң беле? Мен үчүн жигит күтүү али эртелик кылат. Окуюн деп бир багытты көздөгөн соң окуш керек да. Жигит тургандыр. Эрте эрге тийгенде эмне пайда? Ансыз деле кыздардын баркы күйөөгө тийгенге чейин. Анан кийин түйүшүк, бала басты болосуң да. Торго түшкөн чымчыктай эркин боло албай каласың". Жолболду көп жактыра бербей: "Окуйм деп жүрүп, канча кыздар карып кетишти. Ал жагында эске ала жүрүш керек", деди эле. Ажар бул сөзгө кошулуп: "Бир чети сенин айтканың да туура, бирок мага турмушка чыкканга шарт жок". Жолболду күлүп: "Эмнеге? Күйөөгө тийиш үчүн дагы шарт керек бекен?" Ажар адатынча жагымдуу жылмайып: "Анан эмне? Азыр деген келин алгандан да кыз узатуунун шарты, ырым-жырымы көп. Сеп даярдаш керек. А менин эч кимим жок. Аны өзүң билесиң", деп айтты эле. Жолболду айтканың жөндүү дегенсип:
боор ооруган түр көрсөттү. Ажар, чынында эле сен абдан жакшы кызсың. Эгер окуу жайды бүткөнчө күйөөгө тийбесең, мен сага үйлөнөм. Билесиңби, мага абдан жагасың, деди. Ажар мыйыгынан күлүп, жол болду, кой антип айтпа. Азыр балдар туруксуз болуп калган. Эртең эле бир чоңдун кызы куурчактай жасанып кийинип, сага көз кысып койсо болду. Сен анын артынан кетесиң. Аны коюп, өз жолуң менен болгонуң оңго. Сөз ушул жерге келгенде, бир бутунан сылтып баскан Назира деген курпалашы келип калып, сөз үзүлүп калды. Жол болду Ажардын акыркы айткан сөзүнө дилинде кошулду. Анткени 2 күн илгери эле мектепте окуган кыз менен таанышып, аны жактырып калган. Бирок анын ички сырын али биле элек. Ажарды дагы жакшы көрөөрү чын. Анткени менен сүйөөрүнө өзү да ишенбей кетет. Ажар айткандай, туруксуздук күч алып турганда кимге ишенсе болот. Ошол күнү Ажар сабак бүткөнчө оюн топтой албай, абдан тынчсызданды. Анткени Каличанын үйүнө барыш керекпи же барбаш керекпи, али чече элек. Бир чети та жеңеси Соня дагы туура айтат. Афристер калп күлүп, жасалма мүнөз күтүп, акча берип алдайт эмеспи. Буга Ажар та жеңесинин жоругунан улам оюн бир жерге топтой албай кыйналып кетти. Айтылган күнү күтүлбөгөн жерден Каличага шашылып кабар келип, айылга жөнөп кетти. Тайкеси ооруп, тилден калды деп угуп, жолго чыкканда гана эстеди. Каап, жок дегенде ичке кат жазып кыстарып койсом болмок экен. Ажар келип таппай калат го. Эми эмне кылат деп артка тарткандан жазганды. Негизи эле жолго чыгып алып, кайра кайрылганды башынан жаман көрөт. Бирок жүрөгүнөн сезди, Ажарга эми жолуга албасын. Тайекеси Нурпайыз 70 жаштын тамагын ичип аткан, бирок ден соолугу начар эле. Ооруп жүрөт деп уккан. Өткөн жылы барып учурашып келген. Ошол бойдон көрө элек. Автобекетке келип таксиге олтурган Калича эмнегедир эле өзүнчө бушайман боло берди. Каап, Ажар эми мени алдамчы аял экен деп ойлоп калат го. Жок дегенде кошуналарга айтып чыксам эмне? Эми курган кыз бекер убара болот. Конок бол деп чакырып алып, өзүм уят болдум. Көрсө адамдар айла жок шартка жараша да калпычы болуп калат турбайбы, деп өз ою менен алек болуп олтурганда, таксист бала «Эже, мына эми жылдык, 2 киши табылды», деп жашы 60-тан өтүп калган абышка кемпирди ээрчитип келди. Калича алар менен ооз учунан учурашып, сапарлаштарын сын көз менен карап койду. Бир чети алыс жолго чыкканда, жанындагы киши жакшы болсо, жол жүрүү азабы көп билинбей калат эмеспи. Машина шаардан чыкканга чейин сөз деле уланган жок. Таксист жолдон өзүнүн таанышын салып, салон жүргүнчүгө толгон. Бир убакта алдыда олтуруп бараткан карыя жол тиктеген тейде баратып сөз учугун улады. Тээ илгери бир киши жолдо жалгыз ат менен келатып, бир адамга жолугуп калат экен. Калича дароо кунт коюп сөз тыңшап калды. Экөө тең 10 чакырымдай жер басканда алиги жолдон жолуккан киши берки ат жанга айтат экен. Мен ажалмын. Бир аптадан кийин сенин жаныңды алам. Сен өзүңдү өзүң эми өлүмгө даярда. Ичер суусу түгөнгөн адам жарык дүйнө менен кош айтышат. Мен сага эскертип коюш үчүн гана атайын жолуктум дейт. Деп көздөн кайын болуп жок болуп кетет экен. Баягы жолоочу киши таң калып калганы менен ажал жеткенин билип абдан капа болот. Кимдин эле өлгүсү келсин. Негизи эле адам баласынын көзү оокатка жана жашка тойбойт эмеспи. Анын сыңары тиги киши үйүнө келип, кийимин чечпей көмкөрөсүнөн жаткан тейде ойго батат. Бирок уктай албайт. Санаа тартуу деген кандай азап. Санаа чеккен адамдын керек болсо бир күндө чачына ак кирет, бир күндө картаят. Баягы киши 3 күн жатат. Жээкке чыгып калган балыктай соолуп, эч кимге сырын айтпайт да, эч ким менен сүйлөшпөйт. Ошол учурда ушунча жыл жашадым, кимге эмне жакшылык кылдым да, оозго илинер эмне иш бүтүрдүм деп өзүнө өзү суроо берип жооп таба албайт. 3-күнү кечинде айылдын акылга дыйкан, туңгуюктан жол таап,
чукугандай сөз тапкан, жашы 90га барып калган карыясы алиги кишинин дайынын угуп, атайын келип сөзгө тартат. Ошондо баягы киши сөзгө келип, чечилип болгон окуяны айтып берет. Карыя айтылган сөздү кунт коюп угуп, акыл токтотуп анан өзүнүн оюн айтат. Бектемир, сен кандай бактылуу адамсың? Дегеним сага айтарым, качан ажал айтып келчү эле. Сени Кыдыр да арыса керек. Сен эч коркпо, көрүп турам. Санаа чегип өңдөн азганыңды. Көп эле капа боло бербе. Алиги ажалмын деген киши жаныңды алам деп келгенде, сен эч коркпой, өзүңдү сыпаа тутуп, алиги кишинин көзүнө тике карап, мындай де: экөөбүз бир топ жолду бирге басып, сапарлаш болуп, жол жүрдүк эле. Эми минтип мени кантип өлүмгө кыйып атасың деп айт. Ошондо гана сен ажалдын чеңгээлинен кутуласың дейт. Бектемир айтылган сөздүн тереңине маани берип, туңгуюктан жол табылганына сүйүнүп, жүзүндө жылмаюунун белгиси сезилип, айтылган күнү шашкеченде алиги ажалмын деген киши пайда болот да Бектемирге айтат: мен келдим, убада боюнча деп. Бектемир эч шашылбай: келгениң дурус болуптур. Эми үй жакка басып даамсыз. Экөөбүз сапарлаш болдук. Аз да болсо жолдош болуп, ортобузда аз болсо да мамиле калды эле. Мен сени сыйлап чакырып аткан соң, сен менин сунушумдан баш тартпас чыгаарсың. Анан мени өлүмгө кантип ыраа көрөт элең, деп сөз менен ажалды жарга такайт. Ажал айтылган сөздүн күчтүү илебине жыгылып, каап: болуптур эми, кайыр кош, деп жанынан жок болуп кеткен экен. Көрсө, жолго чыккан адамдар бири-бири менен таанышып, алыс жолду кыскартып, пикир алышып, дос болгонго тете деп айтылат. Анын сыңары урушкан адамдардай болбой сөзгө келеле. Балким насип буйруп, бир жерден жолугуп калаарбыз, деп жалпак тилге салып сөз улады эле Калича өзүнүн жигердүүлүгүн көрсөтүп: рахмат сизге. Сиздей сөз билги каарылардын саны арбын болсо экен. Азыр эки кишинин же эки аялдын башы кошулса эле саясат, эл майдаланып, улуу сөздөр сүйлөнбөй баратат. Озипалуу кызматта иштегендер өздөрүн ак сөөк сезип, Американын көк акчасын кошуп сүйлөп, сөөлөт күтүп, өздөрүн бийик тутуп келет. Заман өзгөрбөй эле эл өзгөрдү. Көпчүлүк мактаныч менен жашап, ички дүйнө жакырланып баратат. Сизвөңдүү карылар сакал койгондору менен сакалды булгап арак ичкендери узун сөздүн башын козгойт. Ал эми эл жерди таштап, жер кезип жүргөн мекендештерибиздин арманы аттын башындай деп, Калича бир топ сөздүн башын айтты эле. Карыя артын карап: карындашым, сен абдан туура сөздү айттың. Заман бузулбай эле эл бузулду. Муну бир айтабыз, эки айтабыз, эми оңдош кыйын болуп калды го. Кечээ мен дагы сакалдуу башым менен уят болуп калдым. Жанагы Кытай деген барекеттин азык түйлүгү аң сезимди алып тынмай болду. Илгери нанды камыр турушка эле аччу элек, эми Кытайдын дрожуна ачытып, ошол дрож адамды унутчаак кылып салат экен. 3 күн илгери жалгыз жээним конокко чакырыптыр. Байкуш жээним тамагын даярдап алып кечке күтүптүр. Мына каарыганда калпычы болуп, менин аберим төгүлүп, өзүмдү өзүм жек көрүп келатам. Көрсө турмуш өзү адамды алдамчы кылат тура, деп арманын айтты эле Калича ажарга берген убадасын эстеп, өзү да унутчаактыгынын айынан калпычы болуп калганына бүшүркөп алды. Ортодо сөз уланып, жол кыскарып, Калича барчу жерине кантип келип калганын билбей да калды. Берки карыя менен кемпири кийинки айылдан калаарын айтышып, жылуу коштошушту. Бирок ортодо дагы көп сөз айтылбай калгансыды. Ажар сабактан чыгып Каличанын үйүнө келди да, бек эшиктин жанында бир топко турду. Каап: бекер келген экенмин. Балким Соня жеңем айткандай, Калича эже чын эле калпычы аялбы? Эгер калпычы болбосо, атайын чакырып коюп, кайда кетти, деп ойлоп жолуна түштү. Улам эле көзү аппак болгон бут кийимине урунуп, тайенесинин бут кийими оңолгон кишинин жолу оңолот, иши алдыга жылат деген сөзүн эстеп,
ичинен сүйүнүп, эми ишим оңолуп жатакана алып калсам экен деп ойлоп койду. Айтылгандай бардык эле макал болобу, сөз болобу турмуштан алынган эмеспи? Балким тайенеси билген үчүн айткандыр бут кийим жөнүндө сөздү. Болбосо жел сөздү тайенеси эч качан айтпайт болчу. Ажар жолдо келатып, Соня жеңем эми дагы эмне жумуш даярдап койду экен деп жүзүн көргүсү келбеген Сонянын жоругун эстеди. Чынында эле Соня жумушту кайдан табат? Ушуга таң калып келет. Мурунку күнү эски пальтолорду чогултуп келип, тигишинен ажырат деп колуна лезвие берип койгон. Эми бүгүн аны курак кылып тик деп айтышы толук мүмкүн. Ажар тайкесинин үйүнө келгени, кулак угуп, көз көрбөгөн жумуштарды жасады. Эгер Соня жеңеси жылуу сөз менен иш кылдырса, анда Ажар көп деле кыйналбайт болчу. Негизи эле аял затына көпкөн жана арак ичип мас болгон жарашпайт. Соня чынында акыркы 2 айдын ичинде такыр эле өзгөрүлүп, чакчаңдаган аял болуп чыга келди. Жылкы баласы чөп менен жемге курсагы тойсо, кыял күтүп калат эмеспи? Адам баласындагы акча көптүрөт деген сөз туура айтылган. Анан дагы жетпей жүрүп жеткен адам дүйнөнүн төбүдө жетчүдөй өзүн биринчи сорттогу адамдай сезери турган иш. Соня акча таба баштаганы сөзү чоң чыгып, үйдүн кожоюнуна айланган. Адамды байлык берип сына деген сөз бекер эмес. Ажар илки басып мойнунан байлаган иттей астананы аттаганда Соня сый кийимин кийип бир жака барганы жатыптыр. Адатынча аялга жарашпаган жоон үн менен: "Эмне кеч келдиң? Сени күтүп атып, бара турган жеримден кечигип атам. Мен 2 сааттан кийин келем. Ага чейин сен тиги эски паласты жууп, жайып кой да муздаткычтан этти алып чыгып манты жасай бер", деп бек-бек сүйлөп үйдөн чыгып кетти. Ажар Соня кеткенден кийин ушул тапшырманы жай сөз менен айтып койсо эмне болот деп Соняга кыжырланып алды да үйгө кирди. Эмнегедир акыркы убакта сокодон тажаган өгүздөй Ажар жумуш кылгандан тажап, колдон келсе тынч жатып, уйкусу канганча уктагысы келип, жаны жер тартып келет. Илгерки байдын токол аялындай эртең менен эрте туруп, элден кийин төшөккө жатуу көнүмүш ишке айланган. Үйдүн кулундай иш кылат, бирок эмгеги акталбай келет. Ажар эптеп өзөк жалгап алып, Соня одураңдап тапшырган ишке киришти. Ошол саам эмнегедир жөндөн жөн туруп эле уялаш агасын эстеди. Бирок аны канча болду көрө элегине. Ал турсун аны тааныбай деле калса керек. Ажар иш кылып атканда оозунан сөз чыкпаган тайкеси келип, үн дебестен үйгө кирди да кайра тез эле чыгып кетти. Ал эми уулу менен кызы телевизордон көзүн албай үйдө олтурушкан. Эски паласты ойдогудай таза жууп, эптеп кыйылып жаткан бакка жайып коюп, кечки тамактын камын көрүп, ашканада жүргөндө дарбаза чертилип калды. Сыртка чыкса, бой келбети келишкен, көзгө толумдуу, өзү курактуу бала үнүн жапыз чыгарып учурашты. Ажар берилген саламды алиге алып, эмнеге келдиң деген таризде карап калды. Алиги бала: "Соня эже барбы?" деп сурады. Күнөөлүү кишидей жалтактап көзүн тартып алды. Ажар сын көз караш менен карап, аны таанып калгысы келди да: "Жок, азыр келип калышы ыктымал", деди. Алиги бала өкүнгөн түр көргөзүп: "Мүмкүн болсо сиз Соня эженин өзүн айтып коесузбу? Марс деген бала келип кетти. Сизди ал жактан күтөм деди" деп. Ажар оюнда эч жаман ой жок. "Макул, айтып коем. Бирок ал кеч келип калсачы", деди эле Марс. "Анда мени менен байланышсын". Ажар баш ийкеп: "Макул, эмне өзүңүз студентсизби?" деп сурап жибергенин билбей да калды. Марс берилген суроого жооп бергенге шашылбай: "Ооба, дене тарбия институтунда окуйм", деп айтып, дагы көзүн жалтактап сыр берип койду. Ажар таң калып: "А эмне жатаканаңардын телефону барбы?" Марс бул суроону күтпөгөндүктөн оозунан Ажар күтпөгөн сөз чыгып кетти: "Мейманкананын бөлмөсүнүн телефонун айтып атам". Марс сөздөн кармалып калганына өкүнүп калды. Ажар эми гана сөздүн төркүнүнө маани берип, Соня жеңесинин эмне иш менен алектенип жүргөнүнүн четин
Марстын сөзүнөн улам билди да, баштагыдан өң өзгөрүп, макул, айтып коем, деп жактыра бербеген түр көргөздү. Жигит дароо тетири бурулуп кеткенче шашты. Адамдын биринчи душманы тил деп айтылат эмеспи? Анын сыңары Марстагы тилинин азабын тартып, өзүн өзү күнөөлөп, шашыла басып изине түштү. Башын жерге салган бойдон. Ажар узата караган тейде Курпалаш кызынын айткан сөзүн эстеди. Айнура берилүү менен айткан. Азыр кыздар эле эмес, балдар дагы сатылат. Бизнеси бар, акчага көпкөн аялдар бой келбети келишкен студент балдарды саатына, керек болсо бир күнгө сатып алат экен, деп айтканда Ажар ишенбей койгон. Ошол кантип болсун деп. Эми минтип Айнуранын айткан сөзү чын экенин билип, башын чайкап өкүнүп калды. Бирок Соня жеңесинин андай ишке бараарына деле ишене берген жок. Анткени менен алиги Марстын жалтактаган көз карашынан бир нерсенин чындыгын байкады. Үйгө кирип, мантыны түйүп отко койду да, үй ичин бир сыйра жыйнап коюп, сабагына көз жүгүрттү. Бирок оюнун баары эле Соняга такала берди. Эмнеге кечикти? Мүмкүн Марс менен табышып, мейманканада жатабы? Балким ишинде кармалып жүрөбү? Деген түркүн ойлорду ойлоп атып, сабак окугандай деле болгон жок. Аңгыча мантыда бышып даяр болду. Бирок күткөн Соня келген жок. Тайкеси көңүлү суз. Ажар, тамагың даярбы? Жеңеңди күтсөк ачка калабыз го. Бышса алып келе берчи, деди. Ажар үндебестен өз ишин жасап атып, эркек болбой кал. Аялына ээ боло албаган эркек да эркекпи? Деп сын көз менен карап койду тайкесин. Эгер Марс менен жолукпаса, Соня жөнүндө жаман ойду ойлобойт деле болчу. Соня үйгө келатып, имерилиштен Марска жолугуп калды. Алгач Марс шашкалактап, сизди күтө берип, тажаганда үйүңүзгө барып келаткам. Бир кыз чыкканынан сурасам, азыр келет деп айтканынан күтпөй эле кете бердим. Соня карбаластап, үпөлгө баргам. Азыр ал даяр. Бирок биринчи жолу мындай ишке барып жаткандыктан коркуп атат. Эптеп көндүрүп бери баскам. Азыр такси кармап, биз бара калабыз. Сен алдыга кете бер, деп Соня үйүнө келбестен үпөлдү көздөй шашыла жөнөдү. Үпөл базарда чогуу иштеген келин, күйөөсү жок. 3 баласын өзү багат. Бирок иштеген ишинин майын чыгарып, эмгекчил аял. Жашы 42-де, бою кыска болгону менен көзгө толумдуу, кара торунун сулуусу. Соня болбой ушул жолго түрттү. Эриң болбогон соң сени ким карап жүрүптүр деп, өзү барып жүргөн ыплас жолго үпөлдү жылуу сөз менен азгырган болчу. Ал күнү Соня 2 саатта келем деп коюп, кечинде кеч келди. Бирок анын канчада келгенин эч ким билген жок. Кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей, эртеси күнү күүгүн талаш, Ажар сабактан келгенде сөз удулун келтирип, жеңе, сизди кече Марс деген бала издеп келген. Анан бул телефонго чалып байланышсын деп бөлмөнүн телефон номерин берген эле, деди. Соня мындай сөздү Ажардан күткөн эмес. Же бир ылайыктуу шулту таап айта албай, жарга такалган кайберендин абалын кийип, эч үндебестен оозуна сөз келбей туруп калды да, анан кара күчкө калп жылмайып, андан карызга акча алдым эле, ошону сурап келген го, демиш болду. Ажар ушул саам өзүн кармана албай, чындыктын көмүскөдө калышын каалабай, өзүнүн шар мүнөзүн карматып, жеңе, ал бала өзү айтты го, студентмин деп. Студентте кайдагы акча? Эмнегедир күнөөлүү кишидей жалтактап караганынан ал бала сизге акча карыз эмес го, деп сөз менен чымчып тийишкен болду. Ушул жерден баягы чакчаңдаган Соня сөзгө жыгылып, Ажар, ал баланы эсиңден чыгарып койчу. Бирөөлөр ага акча берип кой деген. Эми ал бала мени издеп келбейт, деп оозу бош айтты. Ажар жеңесинин сөздөн чалынып, уят болгонуна көңүл бурбаган киши болуп койду да, сөздү башкага бурду. Бирок эмне иш менен алектенип жүргөнүн билип, жийиркене карап, ушуга кор болгон тайкем-ай, деп кой оозуна чөп албаган тайкесин аяп кетти. Тайенеси айтчу эле, ургаачынын жаманы эринин көзүнө чөп салат. Эркектики эч нерсе эмес, көп билинбейт. Ал эми аял кишинин бузулганы өтө жаман деп. Чейрек жылдан ашык ушул үйдө жашап,
Соня жеңесинин терс сапаттарын четинен биле баштаган Ажар тезирээк эле жатаканага чыгып кетсем дегенде эки көзү төрт болуп, ойлогон ою бир гана эркиндик болду. Көңүлү алагды болгон соң жарытып сабакка деле даярдана алган жок. Күндөгүдөн эрте жатты да тез эле уктап кетти. Эртеси сабактан чыкканда физика сабагынан берген Гүлүмкан Тынаевна Ажарды өзүнө чакырып: "Ажар, мен комендантка сүйлөшүп койдум. Ага барып жолуксаң, сага жатакана берет. Сенин абалыңды көрүп туруп, кантип жардам бербейин? Мен дагы сендей кезде абдан кыйналгам. Аталаш туугандардын үйүндө жүрүп. Баса, анан сага иш дагы таап койдум. 3-этаждын полун жуйсуң. Сабактан кийин бир маал. Акчасы сага жетет", деп оюн айтты эле Ажар жөн эле тайенеси тирилип келгендей сүйүнүп кетти. Гүлүмкан Тынаевна менен жылуу коштошуп, комендантты көздөй учуп күйүп жөнөдү. Андайда жол узарып, бут шилтенбей калат эмеспи? Ажар жөн эле бирөө кууп келаткансып, шашып баратканда алдынан курпалашы Айнура чыгып: "Ажар, сен кайда шашып? Жайчылыкпы деге?" деп суроолуу карады. Ажар өтө шашылыш экенин билгизип: "Айнура, мени кармаба, шашып атам. Жайчылык эле", деп тез-тез кадам шилтеп сапарын улады. Жатакананын эшигинин алдына келгенде гана өзүн токтоо кармап, оюн бир жерге топтоп, кадамын жайлата коменданттын бөлмөсүнө келип, эшигин чертип баш бакты. "Уруксаат бейже?" деп жооп күтүп туруп калды. Комендант орто жашка барып калган толук, бирок абдан түшүнүктүү жана боорукер, калыс сүйлөгөн аял. Ажарды көрүп жылмая: "Кел, Ажар, сени Гүлүмкан Тынаевна жибердиби?" деди эле. Ажар энтигип: "Ооба эже", деп сөз айта албай туруп калды. Комендант: "Ажар, 2-этаждагы 35-бөлмөдөн бир орун бошоду. Кааласаң азыр деле барып жашай бер. Анан айттыбы 3-этаждын полун жуйсуң деп?" "Ооба, Гүлүмкан эже айтты." "Анда эме, азыр эле сага керектүүлөрдү алып кет", деп матрас, одеял шейшеп берди. Ажар жүзүнүн нур тама сүйүнүп, кош кат рахмат айтып, айтылган бөлмөнү көздөй жөнөдү. Ал бөлмөдө курпалаш кыздарынан экөө, анан башка факультетте окуган өзүнө тааныш кыз жашайт эле. Энтиге басып бөлмөгө кирди да өзүнө өзү ишенбей турду. Кубанычтуу жүзү албырып, жолдон акча таап алган кайырчыдай өзүн бактылуу сезген Ажар ал күнү орунду алып коюп үйдү көздөй жөнөдү. Эртең биротоло көчүп келем деп. Адам баласынын тилеги кабыл болгон кандай жакшы. Ажар окууга өткөнү тилеген тилеги эле жатакана алуу эмес беле. Көңүлү алда кайда алып учуп, таттуу кыялдарга жетелене Сонянын жемесинен эми кутулдум деп ойлоп, күндө басып өткөн жолду тез эле басып өтүп, үйгө кантип жеткенин да билбей калды. Бул учурда Соня үйдө жок эле. Анын кайда, эмне кылып жүргөнү эми Ажарга бештен белгилүү эмеспи. Кабагы бүркөлүп өзүнө керектүү буюм теримдерин даярдап койду да Соня жеңесин чыдамы кете күттү. Бирок Соня ал күнү кеч келип, Ажар жолуга албады. Эртең менен Соня эле болсо эрте турат. Тоону томкоруп, ойду омкоруп келгенсип уктап жаткан Соняны Ажар ойготкондон жазганып, өзүнө керектүү жүктү алып жолго түштү. Столдун үстүнө кат жазып калтырып койду. "Тажеңе, мен жатаканага чыктым. Кечинде келбейм. Сизди кечинде күтүп олтуруп уктап калыптырмын. Ажар." Соня Ажардын жазган катын окуп, үнүн чыгарып, ырас болгон экен деп кобуранып алды. Бирок эми үйүн ким жыйнап, ким тазалайт? Ал жагын эстегенде көңүлү кирдей түштү. Ажар жатаканага чыкканы жаны жаялып, окуудан жетишкендиктерин кеп кылбаганыбызда дагы комнаталаш кыздардын көңүлүн алды. Атаандашу эмне экенин билбей иш жасап, 3-этаж эмес эле 4-этажды кошо жууп, өзүнө жетишээрлик акча таап, ичкен жегени, баскан турганы кенен болуп, убакыттын өтүшү менен бирге көңүлү өстү. Адамдын көңүлү өсмөйүн көөдөн өспөйт деп айтылгандай, Ажар кызыл гүлдөй буралган, жаз гүлүндөй кулпурган кыз болуп чыга келди. Студенттик күндөр кандай таттуу. Анан дагы өзүн эркин сезген Ажар Соня та жеңесинин үйүнө каттаганды кан буугандай токтоткону менен
ал жөнүндө ойлоно берди. Анткени анын эмне иш менен алектенип жүргөнүнүн четин билип калганда, анан дагы ал үйдө жашап, үйдүн сырын толук билгени ушул ойду ойлогонго түрткү берди. Күнгө ишенбейли. Бул күнү сабактан эрте чыккан Ажар Кызыл аскерди көздөй жөнөдү. Тайкесинин үйүнөн дайын алганы, эмне иш кылып атышат болду экен деген ой менен. Кантсе да кыз эмеспи? Кыз кишинин боорукерлигин, сүйкүмдүүлүгүн ким тана алат? Бирок 5 кол тең эмес дегендей, кээ бир таш боор, жада калса өз эне атасына дагы мерез мамиле жасаган кыздар жок эмес. Ажар ата-эненин мээримине канбаса да, боорукерлик сапаты жогору. Кээде кайыр сурап олтурган адамдарды көргөндө колундагы акчасын бере салат. Өзү жөнүндө эч нерсени ойлобой. Эгер эркек бала болуп жаралып калганда, чечкүндүү, колу ачык, кайрымдуу бала болот беле. Чогуу жашаган комнаталаш кыздарды Ажар багат деп айтсак да жарашат. Күндө басып өткөн жолу менен келатып, өткөндү эстеди. Оюна калича келди. Анын мээрим төгө караганы, ойдо жок акча берип сүйүнткөнү, акыл насаат айтып, жылуу мамиле жасаганын эстеп, азыр кайда болду экен деп ойлоп койду. Өз ою менен алек болуп атып, жолду кантип басып өткөнүн билбей да калды. Тайкесинин үйүнө келгенде кандайдыр бир терс күч, жагымсыз окуяны сезди. Анткени бул үйдө жашаган эрди катындын бири-бирине жасаган жагымсыз мамилеси үйгө карабай өз гана кызыктарын ойлогондоруна үй деле таарынса керек. Ал эми бойго жеткен кызы менен баласы жылаан чагып атса да, таш алып бергенге жарабаган мерез адамдар экенин Ажар 5 колдой билет. Астананы аттап кирип эле үйдүн чачылганын көзү чалды. Эшигин көрүп төрүнө өт, энесин көрүп кызын ал дегендей, эшиктин алды менен үйдүн ичин Ажар ириетке келтирчү эле. Жөн эле жылдап, үйдө киши жашабагансып, үйдүн кейпи кеткен. Айзат адатынча телевизорго алаксып үйдө жалгыз олтурган экен. Ажар кирип келгенде ооз учунан «Эже кандайсыз?» деген болду. Саламды алик алган Ажар «Жеңем, тайкемдер кайда?» деп сурады эле. Айзат «Билбейм, иштери менен жүрсө керек» деп жооп берди. Ажар көп суроо бергиси келбей, үйдү жыйнаганга өттү. Бул үй өз үйүндөй болуп калган үчүн көнгөн адаты менен жөн тура албады. Газга чай коюп, стөл дагы даярдап койду. Арадан 1 сааттан ашык убакыт өткөндө гана Соня келди да, Ажарды көрүп, чын ыкласынан сүйүнүп кетти. Экөө учурашып көрүшкөн соң, үйдүн жыйылганын көрүп Соня «Азаматсың, Ажар, үй жыйнаганга моюн жар бербей кетти эле. Рас, чайың да даяр турбайбы? Курсак ачты, базар деп жүрүп. Отуруп шашпай чай ичели», деди. Кабак ачылып, ушул саам гана Ажардын баркын билип, жылуу сөзүн аяган жок. Адам үчүн өзгөчө аял заты жылуу, жумшак, жагымдуу сөз укканга кандай куштар. Сонянын жасаган мамилеси Ажардын көңүлүн өстүрдү. Баягыдай сөз менен чымчып тийишип, көзү башын акшыткан жок. Бул жолу такыр эле башка адам. Карышкырдын кейпин койдун кейпине өткөрүп койгонсуп, мумурап көп сүйлөбөй, Ажар коюп берген чайды маашырлана уртап, «Ажар, окууларың кандай?» деп берилүү менен сурады. Ажар берилген суроого кыска гана «Жакшы» деп жооп берип, «Өзүңүздүн иштериңиз жакшыбы?» деп кайра суроо берген болду. Соня кабагын түйүп, «Баягыдай эле, эмнегедир барган сайын баары эле кымбаттап, соода кылган адам аз. Өткөндө ууру кирип, бир топ товарымды уурдатып ийип, таажеңеңдин шайы ой түштү, тайкеңден пайда жок» деп үшкүргөн болду да сөз учугун башкага бурду. «Ажар, сен бүгүн кериштирип жар көп жасагын? Мен кичине эс алып алайын. Сени көргөндө өзүмдү да таштап салдым көрүнөт. Баарын өзүм жасап жүрүп, Айзатка да эч нерсе үйрөтпөптүрмүн» деп биринчи жолу күнөөсүн моюнга ала сүйлөдү эле Ажар. «Тажеңе, Айзатка азаздан иш кылганды үйрөтө баштаңыз. 2 жылдан кийин мектепти бүтүп, күйөөгө тийип калса, эч нерсе жасаганды билбей турса, сизге эле сөз тиет. Рааматылык тайынем мени колуна алганы иш жасаганды үйрөтүп баштаган. 5-класстан камыр жууруп нан жасачумун» деп кошумчалады. Соня: «Ажар, сен туура айтасың. Кыздын жаман чыкканы энеге сөз тийгизет. Уулдун жаман чыкканы атанын,
атым булгайт. Бирок негизи эле бала менен кызды орус мектептен окутпаш керек экен. Орус тилин так сүйлөгөндө үйрөнгөнү менен орустардай болуп калат